Эмиль Өмүракунов. Жылаандар ханышасы. 2 китеп, 3 бөлүк. Окуган Бегалы Токтогулов. Нихон кемпир. Мен дарыянын боюнда жападан жалгыз турдум. Анткени испандык сыгандын денесинин гүлү чачылган дарыя менен коштоша албай жаттым. Эмнегедир кете албадым. Анын элеси улам-улам көз алдыма тартыла берди. Ал мени жалдырап карап тургансыды. Аны аягансып, ажырай албагансыдым. Өлгөнүн сезе калганымда жүрөгүм ачышты. Ичимден сызып ээнсиредим. Испандык цыган мындан бир аз мурун таянаарым, жөлөнөрүм эле. Эми ал кырсыктан кыйрап калгансыды. Жер сууга батпаган бугумду сыртка чыгара албадым. Ниетим анын өлгөнүнө такыр ишенбеди. Бирок цыгандын кайрылбасын сезгенде көз жашымды тыя албадым. Үмүтүм бөксүрө түштү. Ошондуктан өз тагдырымды өзүм тилдедим. Мындан башка менин колумдан ушул учурда эч нерсе келмек эмес. Бардыгы мага жат, тардай сезилип кетти. Жашоого жанталашкан аракетим жер менен жексен болгонсуду. Эреркеп, ээнсиреп корктум. Баш калкалаар жерим түк калбады. Бул менин өмүрүмдүн гана азабы эмес, акылымдын да кордугу болчу. Көр тиричилик үчүн жер үстүндө мендей жаралган цыганды да ажал тебелеп тепсеп салды. Кагып койгон казыктай жападан жалгыз жээкте шолоктодум. Аккан дайра цыгандын гүлүн кайда кызып кетээрин да билбедим. Ичимден ушул суу анын туулуп өскөн эл жеринин суусуна кошулса экен деп тиледим. Бирок чынында адам баласы үчүн киндик кан тамган жер, эл, үй-жай кандайча артык болоорун биле албадым. Бул менин сел саяктыгыма болчу. Дүйнөдөгү шордуулардын эң жаманы ачкачылык, оору, дөөлөтсүздүк, жалгызсыздыктан өткөн тозок мен үчүн жок эле. Мындан башка түйшүктөргө эптеп чыдамакмын. Бирок жогорудагылар башыма түшкөндө өлгөндү артык көрчүмүн. Анткени адам жаны жарыкчылыкка бир келген кайталангыс керемет экенин билчүмүн. Ошондуктан жашоодо анын жанчылышын, тагдырынын талкаланышын жек көрчүмүн. Тилекке каршы мындай болбошуна арга амал жок эле. Себеби жер үстүндө жашашкан адамдардын көпчүлүгү жер, суу, эл бөлүштүрүп жашашчу. Ушундан улам испандык цыгандайлардын, мендейлердин шору турмушта шорподой кайначу. Улуулардын акылман сөрөйлөрдүн элге айтышкан үгүт, насааттары эч качан жашообузга дал келчү эмес. Үгүт накта алдамчылык менен ушакчылыктын, маскарапоздуктун, ык, эп, таап элдин эсебинен жашоонун жолун тапкан бекерпоздордун оюнчугу эле. Муну Кашкар шаарында жашашкан жөнөкөй адамдар билишчү, бирок ар бири өз иштеринде болушчу. Сыртка чыкпачу, баары жашыруун калчу. Ушунданбы айтор шаардагы жашашкан эл бири-бирин чын дити менен ишенишпечү. Шаарда шаар башчысынын чучу кулактары өтө көп эле. Алар өз кызыкчылыктары үчүн адам эмес бүтүндөй ааламды сатууга даяр болчу. Буга адамдардын өздөрү менен дилде күнөөлүү. Чынында бул экөөнүн ортосунан түгөнбөгөн кылмыштуулук жаралып турчу. Муну биз билсек да билмексенге, көрсөк да көрмөксөнгө салчубуз. Шаардагы азап тозоктун баары бийлик менен дилдеден жаралчу. Ошон үчүн колунда дилдеси, дөөлөтү жок мен сыяктуулардын курсагы кайсы жерде тоюп, кайсы жерде жай табылса, ошол анын мекениндей сезилчү. Жеке мен гана эмес, тагдырынан адашып Кашкар шаарына келген цыган да ушундай ойлочу. Ал дайыма аалам баарыбызга тең, жаратылыш адамзаттан улуу. Ал бизди жараткан, анын ырыскысы, жери, эли баарыбызга бирдей. Бирок адамдар дөөлөттүү, дөөлөтсүз болуп эки топко бөлүнүп алышты. Булардын ортосунан жан бактылар чыгышты. Аалам адамдар туурасында ойлонуп жатабыз. Күн-түн тынымсыз иштейбиз деп кыйкырышты. Чын-чынына келгенде алар дилде бийлик үчүн өз камын көрүштү. Ал эми буларды багышкан кол өнөрчүлөрдүн, жер тырмалашып колдорун жоорутушкандардын жашоо тиричилиги ошол бойдон өзгөрбөй калды. Ошентип алдуусу алсызын, эптүүсү эпсизин жейт. Акылдуусунуп,
амалдуулук менен кең дүйнөнү дүрбөлөңгө түшүрүшөт, жерди элди тарытышат. Аалам өзү тар эмес, асман, ай, түпсүз жылдыздардын баары адамдарга кенен. Биз бири-бирибизге тарбыз. Акыл жалаң амалдуулукка жумшалбай, жакшылыкка умтулса, жашоонун кордугу аз болмок. Жашоо деген күнүмдүк кумарлануу эмес, түбөлүктүү аалам, адамзат үчүн умтулуу, балакай, деп айткандар эсиме түшүп, эчкирип жибердим. Шордуунун гүл өмүрү, дедим ичимен. Азыр ал мага аскада өсүп турган кызыл гүл сыяктуу сезилди. Эми ал таптакыр жок. Жаратылыштын шамалы будалап үзүп салгансыды. Аска ылдый кулап, дайрага түшкөнсүдү. Кырсыктын кыянат суусу аны агызып кеткенсиди. Мен кармай албай калгансыйм. Улам-улам артынан акмалап кала бергенсийм. Муну ойлогондо ындыным өчүп алсырадым. Испандык цыган жанымда экенде бул жашоодо алдуудай жүрүптүрмүн. Эми андан ажырагандан кийин билдим. Журтта каңгып калган ээсиз тайгандай болдум. Ыйласам ыйым, кыйкырсам үнүм жетпеди. Заматта арый түшкөнсүдүм. Мындан аркы тагдырымда дал ушундай болчудай сезилди. Ичимден цыганга келген ооруну да, ажалды да каргадым. Адамдар төштөрүн койгулашып, акылдуу, амалдуубуз деп бакырышып, мактанышса да, оору менен ажалга алдары таптакыр жетпегенине кыжырландым. Жаратылыштын жашоонун ар бирибизге келүүчү өкүмү экенин түшүндүм. Бардыгы тагдырдын жазмышы экен го, деп ойлодум. Мунун баары утурумдук өр тиричиликтин азабы эле. Жеке мен эмес, кыбыр эткен жан-жаныбарлардын өмүрү күнүмдүк жашоого жанталашуу менен чектелеринде деп билчүмүн. Бирок түпсүз учу кайда барып токтоорун көрө да, сезе да алчу эмесмин. Көнүмүш адат катары башкалардай эле цыган экөөбүз да алып уруша берчүбүз. Эми болсо жалгыз каргадай караансыз, үйсүз, жайсыз дел болуп турдум. Барар жерим, басар жолум калбагансыды. Эендиктен, жалгыздыктан карбаластап, кайда жол тартаарымды билбей жаттым. Анын үстүнө цыгандан түбөлүк ажыраганыма, мындан кийин аны көрө албастыгыма ыза болуп турганда артыман шыбырт эткен добуш чыкты. Мен кылчайып карадым. Көз алдымда кемпир турду. Мен башымды ийип таазим кылдым. Ал үн катпады. Кокусунан пайда боло калганына жүрөгүм болкдей түштү. Кемпир ээрдин кемшейтип, жүлжүйгөн бүтүк көзү менен мени таң кала карады. Мен да андан көзүмдү албадым. Кыядагы кыйма чийме жолдорго окшоп, бети мойну сансыз бырыштуу, чачы куудай аппак, кырдагы тарпка тойгон жоорудай ордунан комдонуп койду. Дагы кандай балеге туш келдим деп ойлонуп ичимен, какшал тараптагы кыргыздардын арасында айтылып жүргөн албарсты кемпир ушул болуп жүрбөсүн деген ойго кеттим. Кемпир чынында эле ошол жактагы кары байбичелерге окшош болчу. Алар Канике эненин кибирелериненбиз дешип өздөрүн салаваттуу кармашчу. Ак элечектерин баштарынан түшүрүшчү эмес. Үй тиричиликтеги узундугу көргөндүн таңдайын тамшандырчу. Баласынын, небересинин, чөбөрөсүнүн бактысы үчүн керек учурда өмүрлөрүн кыйышчу. Үй ээси абышкаларын өтө жогору урматташчу. Өздөрүндө эмне жакшы жөрөлгө болсо, анын баарын Манас атага, Канике энеге, Даши, Кыдыр, Бакайларга тиешелүү деп эсептешчү. Кеп аларга сыйынууда эмес, жөн гана адамдардын ичинен ушундай аталар, энелер болуп өтүшкөндүгү менен сыймыктанышчу. Бирок кемпирдин бир тирукмуштуу көрүнүшү ал оюмдан баш тарттырды. Чачын артка өрүп алган, анысына жоон жипти эшип улаган, учуна бир боо отунду байлап, салбыратып сүйрөп алыптыр. Япондорго тийиштүү болгон үстүндө кийип жүргөн кимоно жука эле. Анысы жер чийип узун. Күрөң кездемеден тигилген, кимоносуна ар түркүн гүлдөр бастырылган. Көп кийингендиктен өңү бозоруп өчүптүр. Ошентсе да мага кемпирдин өзүнө жарашкансып көрүндү. Анын бир колунда кармаган керткиси бар болчу. Отун алганы жүргөн го деп ойлодум. Бутунда чарык. Кебетеси кетип, тамтыгы чыккан. Каректери жансыз сыяктанды. Эмнегедир эбаккы жанган нуру өчүп калгансыйт. Көзүнүн кычыктары билинер билинбес жашка толуп, чылпактуу. Колдорунун эттери шалбырап,
терисинин өтө жукалыгынан тарамыштары көгөрүп көрүнүп калган. Чологураак келте мурдунун таноосундагы ак кылдары сербейип көзү мурунду. Ал мага жүдөөдөй, алсыздай сезилди. Анткени менин кемпирдин ушул кебете кешпиринде кандайдыр бир сыры катылып жаткансыды. Мен буга чейин мындай өтө кары кемпирди өмүрүмдө көргөн эмесмин. Ал бир азга мени ойлуу карап анан: моло, бул тарапта эмне жумуштап жүрөсүң? Деди уйгурча. Өлүк менен коштоштум, улуу урматтуум, дедим колумду куушуруп. Кишиникиби, малдыкыбы? Деди кирилдеген үнү менен. Кишиники? Ошондой дечи, чунагым, дедим ага таңдана. Ооба, улуу урматтуум, деп адатымча таазим кылдым. Япондук кыздардай эле бат-бат ийилесиң да, деди мени жактырбай. Кечиресиз, көнгөн адат. Мунуң дурус. Ошентип сен өлүк көмгөн экенсиң да. Жок. Анан эмне кылдың? Деди кабагын чытып. Өлүгүн өрттөп денесинин күлүн Моул дарыяга чачтым. Жер тардык кылдыбы, же көр казгандан эриндиңби? Деди колундагы керткисин оңдой кармап. Мен аны уруп жибереби деп ойлоп артка кетенчиктедим. Урматтуум, өлгөн кишинин өзүнүн өтүнүчүн аткардым, деп калдастадым. Өлүктөн коркпойсуңбу? Жок, мен баарына көнүп калгам. Арга канча, тагдыр жазмышы. Адамдардын өлгөнүнөн тирүүлөрү коркунучтуу. Өлдү болду. Андан кийин сени менен эч кимдин иши жок. Ушундай эмеспи? Дедим кемпирге ишарат жасап. Куутакым, тилиңе тибиртке чыккыр. Эмитен киши өрттөп жүрсөң, кийин кайда барасың, Деди кемпир үлүрөйүп. Буйруганы болор, азырынча колумдан келген ушул, урматтуум, деп ага тигилдим. Анын ким деген немеле? Деди кемпир чачын учундагы байланган отунду оңдоп. Испан. Испан? Деп кемпир чоочуп. Ооба, ал шордууну да бул элге тагдыр айдап келген го, деди. Ошондой. Эмне болуп өлдү? Ооруп. Ал экөөң кайсыл тарапка бармак элеңер? Индустарга. Ал жакта силерге бышырып коюптурбу? Кышы жок, жылуу, токчулук, анын үстүнө индустардын бир уруусу Романдан биз тараганбыз, деп айтуучу эле испандык чыган. Ал өлүп, сок билектей сокуюп сен калдыңбы? Деди кемпир тикесинен тик турган бойдон. Ооба, деп эркеп дагы ыйлап жибердим. Бышактаба, мен бир кылымды карыттым. Экинчисин аттаганмын. Көз жашым ыйбак соолуган. Карыдым, арыдым. Жаманга да жакшыга да жүрөгүм өлгөн. Өлбөстүн күнүн көрүп жүрөм. Баарыбыз убактыбыз жеткенде өлөбүз. Жаратылыштын өкүмү. Мындан эч ким качып кутулган эмес. Ааламда жашашкан шор келдейлердин тагдырлары бирдей. Ошол сыяктуу эле кырсыкта баарыбызга тегиз келет. Сулуу сөздөр менен эл журттун курсактарын тойгузуп, маңыроо жөнөкөй адамзатты чоң тополоң салган падышалар да жарыктыктан кетишет. Таажысы отурган оорду калат. Нихон субу, Кумасабу, Эбисиби ага карабайт. Түбөлүк аалам, адам тукуму үзүлбөйт. Мындан башканын баары күнүмдүк жашоого далбас уруу. Акылдын жымыңдаган жылдызы карыларда болот, деп Нихондор бекер айтышпаса керек. Ошон үчүн карыны сөзүн кабыңа бекем бууп жүр. Өсөрүңө, өнөрүңө жакшы, деп кемпир жошуй сүйлөдү. Хуп болот, урматтуум, деп таазим кылдым. Көр дүйнө деген ушул, келебиз кетебиз. Адамзат ушунусун көрүп, билип туруп да бири-бирине кыянаттык жасашат. Мунун баары жокчулуктун, көр кекиртектин, акыйкатсыздыктын азабы го, чунагым. Жалгыз баш кайгыга малынган жаман. Адамды карытат, арытат. Мен өтө эле көп жашадым. Нипондордо мендейлер аз эле болот. Кечпеген суум, көрбөгөн күнүм калбады. Күндө өлүм тилейм, бирок мага келбеди. Бул дүйнөгө түркүк болгону калдым окшойт, деди кемпир кейиштүү. Эмне үчүн сизге келбеген өлүмдү тилейсиз? Дедим турган жеримден козголбой. Бейтим, алжыган падыша менен менин айырмам кайсы? Билбейм, улуу урматтуум. Кептин баары мына ушунда. Падыша алдан күчтөн кетип караса, анын жарчылары, чучу кулактары жамбакты,
жан жөөкөрлөрү далыга таптап, падышанын атынан журтту алдап, элди, ак сарайды курутат. Чоң эне карыса, балдарына, келинине, неберелерине жек көрүнчү болот. Мурасын талашып, өлбөчүүдөй бирин бири кырышат. Түбү түшкөн убактылуу жашоонун кумар ушунда. Али баласың, караганда билесиң. Ашыкпа куутакым. Чантуу балакайсыңбы? Деп кемпир мага эңкейип сурады. Жок. Анан кимсиң? Кыргызмын. Кайсы тараптансың? Керез деген Карабай биче мени Манас шаарында туулгансың деп айтчу. Энем да ошол тараптык экен. А менин өмүрүм Какшаал менен Кашкарда өтүп жатат, дедим акырын. Кыргыздын баары Манас атанын тукумдары. Кантип? Ох, какмар. Өз эл жериңдин тарыхын билбейсиңби? Жок, сабатсызмын, улуу урматтуум. Эч ким сага айткан жок беле. Эмнени? Манас атадан тараганыңарды. Уксам кулагым дүлөй болсун. Ал эми Манастын кантип Манас аталып калганынчы? Ысымы тууралуубу? Анан баятан бери мен сенден эмнени сурап жатам? Билбейм, Кудай урсун. Карганба, тапан. Кечиресиз. Сиз кайдан билесиз биздин Манасты? Мен Кейшенде билим алгам. Манас жөнүндө окутабы? Жак. Анан кайдан уккансыз? Сенсей Умекодон. Кишинин атыбы? Окутуучу Умекодон. Эми түшүндүм. Манас жөнүндө баянды Кейшенде окуп жүргөнүмдө ошол киши айтып берген. Кызык экен, айтып берсеңиз. Эмне десеңиз да баарына макулмун. Бир гана Манас ата жөнүндө кеп салып бериңизчи. Болуптур. Өз элиңдин тарыхын билип алганыңда оң болор. Сабатсыз да экенсиң. Мен жообурап берсем, менден башка сага эч ким айтпайт го. Ошентиңиз, деп сүйүнүп кеттим. Умеко деген адам көптү көргөн, көптү билген киши эле. Ал эмес улуу дүйнө жүзүндөгү чыгармаларды, Химико ханышасынын мезгилиндеги болгон окуяларды төкпөй чачпай баяндачу. Бардык элдин тарыхын өзү көргөндөй айтчу. Ушулардын ичинде Манас жөнүндө чоң баян бар болчу. Химико падышачылыгынын убагында азыркы сенин элиңди улуу кыргыз деп аташкан. Ошол убакта бул элдин көптөгөн сууда сүзүүчү кемелери бар экен. Кол өнөрчүлүгү бүт элге тараган. Ханзуулар, ниппондор, гректер, италдыктар, бахараттар, зангилер, урустар менен соода сатык иштерин жүргүзүшүптүр. Ушундан улам болсо керек, бул элдин жакшы жактары бири-бирине жупталышып, жуурулушуп кеткен. Кыргыздардын чөк түшүп, мандаш токунуп отуруусунун ден соолукка жакшы дешип, ниппондор кабыл алышкан. Ал эми ниппондордон кыргыздар улууларды урматтоого, иретинде таазим кылууну үйрөнүшүптүр. Ушул мезгилде эч бир олуя китептерде калбаган улуу кыргыз элинин кыскача тарыхы Химико падышачылыгынын кары соодагерлеринин оозунда калат. Бул окуя атам заманынан алдаганча мурун болуптур. Ушул эле жердин үстүндө 7 катар 72 ааламда ар ойлосо акыл, бер ойлосо ой жетпеген 600 000 ааламда да адамдар жашашыптыр. Алар ар түркүн тилде сүйлөшүп, ар түркүн түстө болушкан экен. Акыры бул адамдардын акылынан амалдуулуктарды күчөтүптүр. Жашоодон ык, эп таап күн көргөндөр көбөйүптүр. Аз көп болушуп топ-топко бөлүнүшкөн. Азын көбү жойгон. Ошентип амалкөйлөр эл журт башкарган. Ык күч менен журтчулукту баш ийдиришкен. Бирок булардын ичинен да бири-биринен дөөлөт, байлык талашкандар чыгышкан. Ыркы бузулуп эки жаат болушкан. Акылдуулар алардан акыйкат күтүшүп, талаада каңгып калышкан. Чындык издегендер чыркырап отко күйүшкөн. Амалдуулардын ыгына көмбөгөндөр тирүүлөй жерге көмүлгөн. Каршы чыккандардын асышкан, атышкан. Падышанын чучу кулактары чурулдашып ык, эп тапкандарды макташкан. Жарчы, жарыячылары жанталашып жакташкан. Жашоочулары дөөлөтсүз, жөлөксүз байкуштарды жок шылтоо таап камашкан. Акыры бири-биринен бийлик талашып согушкан.
Асмандын абасы адам каны жыттанган. Ошондон пейил бузулса жер пендеден кечет деген сөз калыптыр. Дагы бүтүндөй жер жүзү өлкө толбосун дешип, асмандагы күндү улуттукка көтөрүшүптүр. Күндөрдүн биринде күн жылып отуруп, мемир суусун боюна келет. Бул жерди эл мекендеп калат. Өзүнө узак жашоонун кудайы Бентенди чакырат. Ага эл жер кыдырууну буйрат. Ошону менен бирге тынчтыктын, бакты таалайдын өкүлү катары бүтүндөй адамга дайындалат. Кыргыз элинде ал Кыдыр деген ат менен белгилүү. Далай элди жерди кыдырат. Таалайсызга таалай, өмүрсүзгө өмүр бериптир. Жаатташкандарды жакын кылыптыр. Согуштар басылып, көз жаштар тыйылыптыр. Ач курсактар тоюнуптур. Өлүм житим азайыптыр. Күн падыша элди көрүп, ойлонуп отуруп, өзүнө Дашини чакыртыптыр. Улугуна колун куушуруп таазим кылыптыр. Күн ага бизге чейин аалам чексиз мелжиген көңдөй мейкиндик эле. Каңгаган караңгы түн басып турчу. Ушундан улам улуу кубулуш пайда болду. Акыры баарыбыз бири-бирибизге керек экенбиз. Каңгуу түндү жаратты. Бул жарыкчылыкка умтулду. Ал жашоого муктажданды. Анан улуу кубулуштун ар кандай эбинен, ыгынан мен келдим. Акыры өзүң көрүп тургандай, жер, суу, тоо, таш, асман, ай, жылдыз, жан-жаныбарлар, адамдар биз менен ири шаркак жаралышты. Ар бирине тийиштүү кубулушту пайда кылды. Бири-бирине эптештирди, ыкташтырды. Ушинтип бул ааламда чексиз жашоо жүрүп жатат. Адамдардын да жашоосу, ага умтулуусу биз сыяктуу ар түркүн экен. Ошон үчүн элдин, жердин тарыхчылык өнөрүн сага ыйгарайын. Сен Бентенди таап, ал адамзаттын бейпилдигине кам көрсүн. Сен эл жердин тарыхын жаз деп Дашини элге жибериптир. Бентен Ниппондордон, ал эми Даши Ханзу элинен дешет. Даши эл жерге келип Бентенди табат. Ошентип экөө бүт ааламды бирге кыдырышат. Арадан эчен жылдар агылып өтөт. Адамзаттын арасынан ык эп табышкандар чыгышат. Булар өңгөлөрдөн өзгөчөлөнүп, эл көзүнө көрүнүүнү эңсебей башташат. Өздөрүнчө элден бөлүнүп топ-топ болушуптур. Акыры амал менен эл эсебинен күн көрүүгө өтүшүптүр. Анан мансапка, дөөлөткө умтулушуптур. Оболу оңбогурлар күндүн улуктугун элден жерден тандырышыптыр. Күн элге падышачылыгын токтотуптур. Кыдыр узак жашап, жерде элде калыптыр. Бирок баарына бирдей кең пейилдик берүүгө жетише албаптыр. Анткени эл эсебинен ык тапкан мансапкорлор бирин экинчисине тукуруп, чабыштырып, жер талаштырып согуштурушуптур. Даши тарыхчылык кесибин элде уланта бериптир. Адамдар күндүн улуктугун таанышкандан кийин Дашинин көргөн, билгендерин четке кагышыптыр. Түбү жакшыдан түңүлбө дегендей, Даши өз өнөрүн кээ бир адамдарга үйрөтө баштаптыр. Алар анын кесибин түбөлүк улантышыптыр. Акыры адамдар мансапкорлордун кысымында калышыптыр. Аргасыз, амалсыз, азга көпкө бөлүнүшүптүр. Ар кимиси өз эл, жерин падышаларды шайлашып, чексиз эрк беришиптир. Булар күчтүүлөр күчсүздөр болуп, жер эл талашып согушуптур. Ушинтип күн да, Кыдыр да, Даши да өз жакшылыгын адамзаттан бөлүп салышпай, эри шаркак түбөлүк жашап келе жатышат. Себеби жаратылыштын улуу кубулушу ушундайча жаралыптыр. Ошондуктан ошол күндөн ушул күнгө чейин Даши тарыхчы бакты таалайдан, узак жашоонун кудайы Бентен эл арасында ар кандай адам кейпинде кубулуп, тирүү жүрүшөт имиш. Күндөрдүн биринде Бентен менен Даши жер эл кыдырып жүрүшүп, жер ортосун суу каптаган, өлүк толгон талаага туш келишти. Мурун көргөндөрүнүн бири жок. Баары кыйрап жатат. Ураган аксарайлар, айлана тунарат. Белгисиз шоокумдар жаңырып, чаң асманда уюлгуйт. Суу астында сансыз кемелер чөгүп жатат. Жер бетин өлүк, сөөк чокуган карга кузгундар каптаган. Суу канга толгон. Баары күйүп күлгө айланган. Көзгө басар адам жок. Түшүнүксүз каңгаган үйсүз жайсыз журт. Өлүктөргө тоюшкан жырткычтардан кулак тунат. Бул көрүнүшкө ыйласа жаш, кайгырса муң жетпей калган.
чыңырышкан чөөлөр, киши этине томпоюп тоюшкан карышкырлар, топ-топ болуп кылычтан кыйылган баштар, өрттөнүп жери менен жексен болгон эчен кооз үйлөр, күл тоодой үйүлгөн, шамалдан булуттан күн бетин чаң баскан, жаан аралашкан жел, шириндей күйгөн жер, ыпым чөпсүз, жансыздай сезилет. Кайра качан торолоору белгисиз. Тарптарга конушкан түрдүү түстүү жоорулардан баш айланат. Жердин күнү түнгө айланган. Айланада жийиркеништүү саңырсыган жыт. Дем буулугат, тумчугат, өрт менен жердин ысыгынан топурактар күйүктөй кагырап калган. Баары баксыз, көрксүз, шопойгон. Адам менен айбандын өлүктөрүнө толгон көз жеткиз мейкиндик. Көк деңиз деңиз эмес. 90 түрдүү алаамат көрүнүш. Акыр чикир менен өлүккө шыкалган. Суу тартылып, кум канга жуурулган. Деңиз жээги толкундап, дөбөлүү акыр чикирге айланган. Үйүлгөн өлүктөрдөгү жабалакташкан жапан куштардын үндөрүнөн аалам жаңырат. Ар кайсы жерде көлчүк болуп уюп калган адамдардын кандары, ыпыр-сыпырлардан көрүнбөй калган. Анын жанында тулку бойдон ажыраган чала күйүк колдор, буттар, баштар. Бул жерде сойлогон курттардан таман коерго жылчык жок. Бири-бирине чылгый кайыштай жабышып кирмелишкен. Алардын бири өлсө, экинчиси төлдөп жатат. Саңырсыган күйүктөрдүн жытына адам чыдагыс. Ушул көрүнүштөргө эбактан бери үйүр алышкан кара кочкул, бозомук тарткан булуттар. Асманды чүмкөп турат. Күн нуру ыпым көрүнбөйт. Сапырылган акыр чикир, ыпыр-сыпыр менен кошо аралашкан. Булар булуттарда самсаалап, шамалдан асманда илинип турган сыйт. Айлана алаамат, нурсуз, түнсүз, жылдызсыз жашап келе жаткан сыйт. Дүйнөдө эмне жакшылык болсо, баарынан кур калган сыйт. Шордуудай жалдыраган сыйт. Асманда түшүнүксүз түскө боелгон. Кезеги келгенде жанын сабап жааган жаан. Бул жердин кайгылуу көз жашындай шорголойт. Ушул көрүнүштөр адамзатка наалыган сыйт. Муңайым мөгдүрөгөн сүйт. Асман өзүнүн жердин көрүнүшүн жоготуш үчүн куюндуу шамалын туш тарапка айдап жатат. Бентем менен Даши көргөндөрүнө ишенишпей, өлүк толгон талаада, деңиз жээгинде көпкө турушуптур. Эмне кылар айлаларын табышпаптыр. Кайгыдан жүрөктөрү түтөптүр. Дел болушуп, айлананы карап турушуптур. Алардын тилин, кайгысын угарга бир жан жок эле. Далай күн-түн жол азабын тартышкан, 99 түрдүү убай көрүшкөн, бирок бул көргөн азап тозоктору мурунку тирукмуштардан алда канча ашып түштү. Ааламды бүт кыдырып жүрүшүп, мындай алааматтан өткөн кыргынды түк көрүшкөн эмес. Ошондуктан аргасыз көз жаш алышып, кош айтышып жолдорун улашты. Суу өлкөсүн мекендеген элдин кырылгандан калгандары туш тарапка чилдей тарашыптыр. Тиягы Цзяндан баштап биягы Бейтинге чейин катышыптыр. Арадан көптөгөн жылдар агылып өтүптүр. Жолдо Даши менен Бентен келе жатышса, алдынан жоо баштаган кол башы чыгат. Экөө кол куушуруп таазим кылышат. Тигил алик алат. Кол башы алардын аты жөнүн, кайсы тарапка бара жаткандыктарын, кесибин сураптыр. Бирөөсү Кыдыр, экинчиси Тарыхчы экенин айтышат. Ошондо кол башы ал экөөнүн жообуна төмөнкүдөй сөз менен кайрылыптыр. Кыдырым, Тарыхчым, мен атагы аламга чыккан Абу Али Халилмин. Силер мени мүмкүн билбеген чыгарсыңар. Анткени бирөөң элге жерге бакыт таалай, узак өмүр бересиңер. Экинчиңер адамзаттын башынан өткөн тарыхын жыйнайт экенсиңер. Колдон келсе мындай өнөргө не жетсин? А мен аалам тарыткан Абумун. Күндүн улуктугун адамзатка ык эп менен тандырам. Мансапка, дөөлөткө умтулдум. Акыры жер үстүндө жашаган адамдарга өзүм улук болгум келди. Согушуп далай эл жердин баарын бастым. Ааламдагы жашашкан сан жеткиз элдердин бирөөсүнөн башкасын бүт багындырдым. Чачы сары, көзү көк, бети ак, суу өлкөсүндө жашаган элди аяосуз кырдым. Жүгүнбөгөнүн жүгүнтөм деп кемелерин сууга чөктүрүп, өлүктөрүн тоодо үйдүм. Ошондо да мага баштарын ийишпеди. Эли сууда суучулардай сүзүшөт экен. Аман соо калышкандары туш тарапка түрүлүп качышты.
сан жеткиз кемелерине түшүшүп, белгисиз тарапты көздөй бет алышты. Артынан далай жылдар кууп, тукумун курута албадым. 30 жыл бою салгылаштым, бирок түбүнө жете албадым. Түрүлүп кеткендери эки тарабын суу каптаган жерди мекендешти. Калгандары кемелерине түшүп, кар баскан деңизди бойлоп, Ээн дарыянын жээктерин ээлешти. Дагы бир бөлүгү Теңир тоодон жай табышты. Аларды кырам деп өзүм Ээн сайда кырылдым. Аман калгандарыбыз аш жылаңач кайра артка кайттык. Арыгандан жакшы уул бала, сулуу кыздар төрөлүшөт дегенинен чачы сары, көзү көк, бети ак, колго түшүшкөн келин кыздарды кулдукка, күңдүккө айдап бара жатам. Анткени менен бул эл өтө өжөр, түгөнгүс, кыргыз деп Абу Али колун баштап бастырып кетиптир. Ошол күнү Даши тарыхчы өз тарыхына кыргыз деп жазып, өтмө маанисин түгөнгүс деп атаптыр. Ал эми Ээн сайды кийин бул эл Эндүү сай деп аташып, бара-бара Эни сай дешиптир. Даши бул жерде Циян, ал эми Теңир тоону Тяншан деп жазып кеткен эмиш. Көргөн адам жок, бирок могул эки кулагым уккан, чунагым деп Ниппон кемпир шыпшынып койду. Мен үн катпадым. Ал бир топко чейин дарыя тарапты карап, ойлуу туруп калды. Кемпирден дитимди албадым. Анын үстүнө Ээн жерде кокусунан жолуга калганынан бүшүркөдүм. Карылыгы эбак жетсе да, колунда таянган таягы жок эле. Бели бак бек жейген. Ошенткен менен мага тыңдай сезилди. Тикесинен тик турган бойдон көзүн жүлжүйтүп, сөзүн кайрадан улады. Ошол күндөн ушул күнгө чейин Суу өлкөсүнүн адамдары деген аты тарыхтарда айтылбай, жазылбай, анын ордуна кыргыз аталып калыптыр. Кыдыр Бентен жолунан жолуккандарга узак өмүр, бакыт таалай ыйгарыптыр. Ошондуктан тагдырдан жолдуу адамдарды жолунан Кыдыр жолуккан деп айтышат. Даши болсо ар кандай элдин санжырасын айтыптыр, тарыхтарын жазыптыр, бүт жер жүзүн койбой кыдырыптыр. Далай жылдардан кийин ал экөө жол улап келе жатышып, туш тарабын Теңир тоо каптаган, конушу малга жайыттуу, ак өргөлөр тигилип, эл чогулган жерге келишип, салам айтышып, таазим кылышты. Топтолушуп калгандар алик алышты. Алардын арасында күмүш сакалы жайкалып, көкүрөгүнө түшкөн ак сакал адам тигил экөөнө төмөнкүдөй сөз узатты. Түрүңөргө караганда алыстан жол азабын тартып келе жаткандай көрүнөсүңөр. Пейлиңер ак экен, тойдун үстүнөн чыктыңар. Өргөөгө кирип даамоз тийгиле. Чалыксаңар уктап эс алгыла. Чаңкасаңар кымыз ичип, көңүлүңөрдү көтөргүлө. Алдыңарда минген атыңар жок экен, басканына мал. Желгенине жел жетпеген таштуу жолдо ташыркабаган, күн түн жүрүп чарчабаган Теңир тоонун ак кулаларынан минип кеткиле. Эл жерибизден ажырап, тал аз өскөн жерди душмандан калкалайт деп Теңир тоону этектеп келдик. Көр жансоктоо үчүн эмнени гана кылбайсың. Ээн тоодо эркин оттоп жүргөн жылкыларды кармап келип кол күйрөттүк. Алар тоодой күчтүү, шамалдай күлүк чыкты. Далайы карматпай тоодо ойдо калышты. Адамдан амал качып кутулбайт эмеспи? Кыдырларым, колдогу жылкыларыбызды ошол жапайыларга кошуп жиберип, алардан буудан туудуруп алабыз. Алар да ченемсиз чыдамкай күлүктөр. Кааласаңар ошентип мингиле. Теңир тоонун булагын тандап ичет, чөбүн тандап жейт. Алардын тукумдары үзүлбөсүн деп жалаң тоолуу булактарды багабыз. Бизден кийинкилердин да өмүрү бар. Жүргөн жериңер тоо таштуу болсо, аларда да түз жолдой жүргөн, тоону тоготпогон, эчен дайраны жиреп өткөн жапайы колго багылган тоо топоздору бар. Ошондон мингиле. Ысыкта ылдам жүрөт, чөлдө чөгөлөбөйт, суу сабайт. Жетер жерибизге кыйналбай жетем десеңер, топоз менен уйдан туулган алыс жолго арыбас аргындардан алгыла. Жүктүү болсоңор, оорун жеңилин көтөргөн, жемди аз жеп, узак жолду улап, жакынга желип жеткен жылкы менен эшектен жаралган качырдан тандагыла. Жолдун азабы элибиздик эмеспи? Үстүбүздөн жаан, алдыбыздан сыз өтпөсүн. Каалаганда жер тандабай калкаалагыч болгон, көчкөндө көтөргөнгө жеңил, уктоого жайлуу десеңер, ак өргөбүз ыңгайлуу. Кышкысын кыштан тосот, жазгысын жайлуу, жайкысын жатып, жамбаш сергитесиң.
ысык күндө салкын, конгон жерди коңулдаттырбайт, конуш тандатпайт, ойго тоого тиксеңер болот. Малдуу элде маралдай көрктүү, ээн талаада көркү менен эрмек, ошон үчүн мурункудай ак сарайды салып убара болуп, душман көзүнө көрүнүп, кырылбас үчүн анын ордуна ак өргөлөрдү колдондук. Анын үстүнө душмандарыбызды азгырдык. Каардуу жерде кардай, тоодо ак мөңгүдөй, токойдо толук көрүнбөйт. Жоодон качсак, журтубузда шаар калбайт. Эчен жылдар бою жообуздан жортуп жүрүп, түбөлүк үйүбүз, шаарыбыз болбой, боз үйлөрдү ойлоп таптык. Акыры тегерегин Теңир тоо каптаган, талазы өскөн жайытка жакын жерди конуштап калдык. Топ бөлүгүбүз алыскы токойлордо топтолушуп жүрүшөт. Бизде эле көздөрү көк, чаштары сары, жүздөрү ак. Биз жыгачка 3 кыл тагып күү ойнойбуз, чертебиз. Ал жерде мал жана аз, бирок темир көп. Ошондуктан кыл ордуна темир тагып чертишет. Бойлору биздей узун, алар да сакал коюшат. Токойдогуларды душмандарыбыз туюп калса, канчасын кырат, кайсы тилде сүйлөйт, ким билет. Ушуну ойлоп, кабыргабыз кайышат. Эки сууну жээктеген түгөнгүс элек. Ошондуктан душманга кыргыз болдук. Бир учубуз кар баскан сууну бойлоп качышкан. Душмандан туш албайлы деп, эки жагын суу тоскон жерге жайгашышты. Калгандары ээн дайраны бойлошту. Биздин тарых ушундай, кыдырларым. Бөтөндү бөпөлөп тосуп алуу, байыркы ата-бабаларыбыздын салты. Ак өргөгө кирип даамоз тигиле. Дилиңер бизге ак экен, силерге элибизден, жерибизден туз буйруду. Той үстүнөн чыктыңар, тойго тоюлансын дептир күмүш сакал карыя. Кандай той? Дешиптер Кыдыр Бейтем менен Даши тарыхчы. Узак жолду кыскартып келген жолоочуларым, себеп буйрук бизге айдап келген айдайларым, эл журт кыдырган кыдырларым. Биздин ата-бабалардын салтында энеден бала же кыз төрөлгөндө баарыбыз чогулуп той беребиз. Аларга ысым берерде баарыбыз чогулуп намазга отурабыз. Бул бир нерсеге сыйынуу эмес, жөн гана сыртыбыздан үн катпай, баарыбыз жерге отуруп, ичибизден ар бирибиз төрөлгөн кызга же балага жер үстүндө болгон жакшылыктын баарын ага ыйгарып бата тилейбиз. Муну биз көпчүлүк үчүн болгондуктан намазга отуруу деп атайбыз. Башкача айтканда ак тилек тилөө деп күмүш сакалчан карыя тигил экөөнү ак өргөгө баштап кирип, төрдөн орун бериптир. Жигиттер Кыдыр Бейтем менен тарыхчы Дашиге кымкап чапан жабышыптыр. Кыз келиндер кош колдоп аяк менен жуурат сунушту. Аялдар көкөрдөн кымыз куюшту. Экөө жай отурушуп, даам татышып, өткөн кеткенди сүйлөшүп, көргөн билгендерин эл журтка жоорап беришкенден кийин төр башында отурган эң кары аксакал төшүнө түшкөн күмүш сакалын сылап төмөнкүдөй сөз баштаптыр. Жети адамдын бири Кыдыр эмеспи? Тагдыр силерди бизге буйруп кыдыртып келди. Жакшы жөрөлгөндүн үстүнөн чыктыңар. Жолдуу экенсиңер. Наристенин ырыскысы силерге да буйруптур. Элдин, жердин калысысыңар. Ошондуктан төрөлгөн наристенин ысымын силер койгула, деп чал ак батасын Кыдыр Бейтем менен Дашиге бериптир. Ошентиңиздер, силер узак жолду кыскарткан жолоочусуңар. Себеп буйрук. Тагдыр айдап келген айдарсыңар. Эл журт кыдырып, теңчилик, жакшылык тилеген ак пейилдүү адамдарсыңар, деп чогулгандар чуулашыптыр. Кыдыр менен Даши наристенин ысымын коюуга макулдугун беришиптир. Ак өргөдөн сыртка чыгышып, эл менен бирге намазга отурушуп, төрөлгөн балага Кыдыр Бейтем менен тарыхчы Даши төмөнкүдөй ак тилек тилешкен экен. Жараткан биз бул ааламдан жаманды да, жакшыны да бүт кыдырып, өз көзүбүз менен көрдүк. Адамзаттын акылы, бакталай үчүн керт башыбыздын бейпилдигинен кечтик. Анткени биз жерге, элге зарыл керек элек. Арга канча баарына тагдыр, турмуш, өмүр көндүрдү. Күн, ай, асман, жылдыз жерге керек. Жер элге, эл акылга, өмүргө, жашоого, асылды сезе билүүгө, көрүүгө жаралган. Баарыбыз тең бири-бирибизге чирмелишкенбиз, ирмелишкенбиз. Мунсуз өмүр сүрө албайбыз. Ушунун баарын улуу жаратылыш өз ыгы менен жайгаштырдың. Бирин экинчисине эптештирдиң.
Жаратылыш ааламды кандай кубултам десең өз эркиң. Сен да жашооңдун уланышына кам көрөсүң. Бул буйрук. Мындан эч бир жан амал менен кутула албайт. Себеби жансыздан жандууга чейин жашагандардын өмүрү, тагдыры баарын башыбыздан өткөрдүк. Бул ааламда экөөбүздүн тең көрөр күнүбүз, ичер суубуз аяктап баратат. Бирөөбүз эл үчүн дүйнөнү кыдырган элчибиз, өкүлбүз, экинчибиз тарыхчыбыз. Экөөбүзгө берер эмне жакшылыгың болсо, ошонун баарын ысымын коёр наристебизге ыйгар. Улуу жараткан, улуу элдин урматына, керегине жарасын. Биз атаган ысым элде, жерде өчпөсүн. Баркы көтөрүлүп, өмүр өлбөс болсун. Үнсүз, сөзсүз, ичибизден тилеген ак тилегибизди жараткан кабыл алып, өмүр, акыл, намыс ыйгарап, элдин алтын тажысына жалга. Баралына келгенде, биз ысымын атай турган наристеге бакыт, ырыс, акыйкат ыйгар. Бул эл оозундагы ыргайлансын. Элдин, жердин көңүлүн, намысын наристеден келечекте кемитпе. Мансапка, дөөлөткө умтултпа. Анткени бизди жараткан күч, улуу жаратылыш. Сенден улук бул ааламда эч ким жок. Кубулушуң менен жарык дүйнөгө келгиче ар бирибизди кандай жууруйм десең өз эркиң. Аны биз көрбөйбүз, билбейбиз. Келечекте наристени мээримдүү, боорукер кыл деп тилейбиз. Элге, жерге кайрымдуу болсун. Баятан бери үн катышпай, иштеринен төрөлгөн наристеге ак тилек тилешип отурган адамдардай эле Кыдыр, Бентен да, тарыхчы Даши да жөнөкөй адамбыз. Аз жашап, көптү көрдүк. Өмүрүбүздүн батар күндөрү калды. Адамбыз, ошон үчүн экөөбүз тең армандуубуз. Эл жер үчүн керт башыбыздын жыргалчылыгынан, бейпилдигинен кечтик. Буга экөөбүздөн өкүнбөйбүз жараткан. Мунсуз биз эл, жерде жашай алмак эмеспиз. Биз кылымга адамдардын өздөрүнө керек болчубуз. Көңүлүбүз, акылыбыз ушуну каалады. Ошондуктан дүйнөдө эч бир жан жете албаган байбыз. Экөөбүздүн жөнөкөйлүгүбүз, түбөлүк гүл азыгыбыз, ичер мүрөк суубуз, элден жерден татар ырыскыбыз. Буга экөөбүз тең шүгүрдейбиз. Бирок жүрөктө арман бар. Үйлүү жайлуу, бала бакыралуу болбодук деп кейип кепчиген жерибиз жок. Тескерисинче атадай болуп, ымыркай, сүттөн ак, суудан таза наристеге ысым ыйгарганы турабыз. Бул да буйруктун, тагдырдын экөөбүзгө берген бактысы. Буга кол куушуруп таазим кылабыз. Кеп башкада, эл жерге өткөн жакшылыгыбызды, акылыбызды ык эп табышкан мансапкорлор, дөөлөттүүлөр өз үчүн пайдаланышып, ысымыбызды элге, жерге Кудай деп жарыялашты. Арамдык менен иштери болбогон жөнөкөй элдин эсебинен жашаш үчүн зордук, зомбулук кылып, экөөбүздүн акылыбызды бурмалап, бизге жат үмүт, кыялга багындырышты. Чындыкта көргөн, билген акылыбызды жазган эчен тарыхтарыбызды өрттөп жок кылышты. Мансап менен дөөлөткө жетиш үчүн экөөбүз айтпаганды айтышкан деп чыгышты. Ушундан улам оозунун жели менен жан багышкан бекерпоздор пайда болушту. Булар элди өз ыгына салып, тоноп жатышат. Жүрөк түтпөйт, арга жок. Кээде акылыбыз капалыктан жалын бүркөт. Кантеле амалыбыз, күчүбүз жок. Мунун баары жакшылардын акылынан эп таап, жашагандардын колунда. Улуу жараткан. Жансыздан баштап жандууга чейин сенин кудуретиңден пайда болгонбуз. Ошондуктан ушул улуу наристенин тоюнда мага армандарын айтышат деп жаман көрбө. Анткени бүтүндөй эл журтту кыдырып, көз жашыбыз төгүлүп, боорубуз ачыды. Мансапкорлордун, дөөлөттүүлөрдүн чатагынан чыккан согуш кыргынын көрдүк. Элди кара жанын карчурган, тозоктуу оор жумуштарда иштетишти. Алар кур кыйкырык, ураан сүрөөн менен кара жумуш ден соолугуңарга жакшы, өмүрүңөрдү узартат деп чурулдашат. Ал эми накта жашоонун өзүндө теңирден тескери, аялдар өңдөн, сындан кетип жатышат. Эрте карышат. Эркектердин даллары бүкүрөйүп, беттерин бат бырыш басып, жегени желимге, ичкени иринге айланды. Качан жана кайсы убакта аялын эркелеткенин эстемек турмак, иштен буттарын тарталышпай, төшөгүнө сулк жыгылышат. Кокустан мүмкүнчүлүктөрү боло калса, баягы эле жетишпеген көрөкат, тиричиликтин камы менен чатагы. Улуу жараткан, дал ушул күнү сага арманыбызды айтпасак, кайсы убакта айтабыз?
себеби экөөбүздөй армандуу төрөлбөсүн. Ушундан сакта. Мансаптын, дөөлөттүн, көртерликтин убайына жалгабай, элдин уулуна жалга. Өмүрдүн ырыскысына буюр. Элинин, жеринин тузун түбөлүк түгөнгүс кылып таттыр. Дүйнөнүн түбү терең, ошондон корго. Мансапкорлор, дөөлөттүүлөр амал менен бизге журтчулукту жапырт алдап сыйындырышты. Ал эми өздөрү ичинен мыйгынан күлүшүп, бекер поздугуна чиренишет. Жараткан төрөлгөн наристени ушундай акмакчылыктан сактай көр. Акылдуулуктун, адамкерчиликтин, боорукерликтин, кайраттуулуктун бешигинен орун бере көр. Кайрымдуулуктун, намыстын, ынтымактын, достуктун тогоосуна ыйгар. Көп сурайт деп жаман көрбө жараткан. Экөөбүз тең өмүрүбүздө биринчи ирет төрөлгөн наристенин өз атасындай ысым ыйгарган отурабыз. Бул биз үчүн чоң бакыт. Элибиз, жерибиз башка болсо да, бул кыргыз калкы же илгерки суу өлкөсүнүн түгөнгүс эли экөөбүзгө ишенип, чын дити менен бул ыйык милдетти аткарышат деп намазда отурушат. Жараткан ушул ыйык жүктү көтөрүүгө экөөбүзгө тең күч кубатыңды аяба. Элдин, жердин ишеничинен өткөн бул ааламда оордук жок. Ошон үчүн бизге кажыбас кайрат ыйгар. Ооба, карыдык. Анын үстүнө арып бара жатабыз. Бул да адам баласында кайталангыс сулуулуктун бир түрү. Акылмандуулуктун ажары, сабырдуулуктун табылгыс кенчи. Келечекти көрө билген кереметтүүлүктүн асылы. Жараткан, төрөлгөн наристе оболуна келгенде кеп кеңешин берип, туура жолун көрсөткөн, үмүтүнө үмүт, акылына акыл кошо турган айкөл, аксакал олуя карыдан жалгай көр. Келечекте биз ысым ыйгырган балабыз элге, жерге барктуу сыйлуу болсун. Эрки ден соолугу болоттой бекем, пейилине береке кирсин. Келечекке алган жары ары акылдуу, бери айдай ажарлансын. Өмүрү узун болуп, Кыдыр Бентем менен тарыхчы Даши төрөлгөн наристеге ыйгарган ысымыбыз түбөлүктүн түркүгү бүтүндөй ааламдын булуң бурчуна экөөбүздөй кыдырып жетсин. Келечекте ушул ысымыңызга татыктуу уул болсун жараткан. Туш-туш тарапка чачырап кеткен түгөнгүс калктын укум-тукуму улансын. Дешип Кыдыр Бентем менен тарыхчы Даши намазга отурушкан. Эл менен чогуу орундарынан өйдө турушту. Эл Кыдыр Бентемге, тарыхчы Дашиге колдорун коошуруп таазим кылышты. Төрөлгөн наристени энелер аппак олпокко орошту. Ошондой эле аппак олпокту кыз келиндер Кыдыр Бентем менен Дашинин бутунун алдына төшөштү. Анан кары жаш дебей жапырт наристени кош колдоп көтөрүп келишип, ысымын атай тургандарга сунушту. Экөө анын бетин ачып көрүшүп, аңгыча эл наристеге ак батаңыздарды бергиле, улуу жаратканга үнүбүз, намазыбыз, үмүтүбүз жетсин деп чурулдашты. Баары тең жерге таазим кылышты. Элден, жердин ырыскы жалгасын дешип, жердин таза топурагына наристенин эрдин акырын тийгизишти. Баарыбызды жараткан улуу жаратылыштын миң түркүн кубулушу дешип, баланын бешенесин күн тарапты көздөй каратышты. Дили эл, жер үчүн суудан таза, сүттөн ак болсун дешип, наристенин мойнуна аппак акактан тумар тагышты. Келечекке акыл менен адамгерчиликтин, эл жердин намысы жалгап жүрсүн дешип, түрдүү түстүү каухар асыл таштардан жасалган таажыны наристенин башына кийгизишти. Элге, жерге береке кирсин, пейилибиз оңолсун дешип, төрөлгөн наристенин үстүнө бермет шуурлардан чачышты. Элге, жерге бел болсун дешип, баланын белине ак алтын кемер кур байлашыптыр. Чогулгандардын наристеге арналган ак баталарын берип бүтүп, баары тең төрөлгөн балага түбөлүк ыйгарыла турган ысымды күтүп калышыптыр. Демдерин ичине алышып, алдагандай ысым аталар экен дешип, эл жапырт Кыдыр Бентемди, тарыхчы Дашини жалдырап карап калышты. Экөө ысым ыйгара турган наристени кош колдоп колдоруна көтөрүшүп, анан чогулган элге төмөнкүчө кайрылышыптыр. Экөөбүз тең элдин, жердин өкүлүбүз. Эл жер бөлүштүрбөй, баарына тегиз адамгерчиликтүү, кайрымдуу болдук. Анткени өңүбүз, тилибиз ар башка болгону менен көзүбүз, бутубуз, жүрөгүбүз, каныбыз, жаныбыз, жерибиз бир. Ар бирибиз өз тагдырыбызга, жашообузга, уятыбызга улукпуз. Ал эми өмүрүбүз, жолубуз кандай болот?
ал буйруктун иши. Бирок ар адамдын тагдыры, бактысы, кайгысы, жашоо тиричилиги ааламдай чоң. Ошон үчүн ак тилекке, өмүргө, адамкерчиликке, боорукерликке, акылга умтулабыз. Мунун баары жакшылыктын жарчысы, келечектин медери, мезгилдин өкүмү ушундай. Ошондуктан баарыбыз жапырт намазга отурдук. Ар бирибиз төрөлгөн наристеге ак тилек тилеп, батабызды ыйгардык. Баарыбыздын батабыз төрөлгөн наристени түбөлүк жалгап жүрсүнбү? Дешти тигил экөө. Ооба, деп чурулдашты эл. Наристеге арналган элдин намазы келечекте бул баланы акылына, жүрөгүнө, ысымына, элине, жерине түбөлүк кабылдансынбы деп сурашты. Биздин намазыбыз балага ыйгарылсын, дешти чогулгандар. Жаратылышка, жерге таазим кылышты. Төрөлгөн наристе элдин, жердин намазына оозандырылсынбы? Ошентсин, дешти жапырт тургандар. Биздин ак тилибиздин намазына төрөлгөн наристе ушул жумурай журттун ак батасы менен оозансынбы? Ооба, келечекте ден соолугу чың болуп өссүн, өмүрлүү, өтүмдүү болсун. Алган жары өзүнө жагымдуу, кайрымдуу, акылдуу, карыларга камдуу, кичүүлөргө киндигене деп аталсын. Балага атай турган ысымыңар өзүңөрдөй элден элге, жерден жерге өтсүн, ооздон оозго айтылсын, элдин, жердин уулуна ыйгарылсын. Биздин ак намазыбыз акылына, жүрөгүнө жетсин. Наристеге коюла турган ысым өзүнүн керт башынын кызыкчылыгын коргобосун. Жумурай журтубуздун намысына, артына аталсын. Ооздон оозго айтылып жүрсүн деп эл Кыдыр Бейтенге, тарыхчы Дашиге кайрылышты. Андай болсо баарыбыздын ак намазыбыз наристенин ысымында түбөлүк кабылдансын дешти Кыдыр Бейтен, тарыхчы Даши. Туура дешип жарданып турган эл тигилердин сөзүн коштоп кетишти. Бул аалам күнү менен жарык, мунсуз баары жашоосуз, күндүн тиреги асман, асмандыкы чексиз аалам. Андан арыда бизде эле элдин, жердин жашоо тиричилиги бар. Аны биз көрбөйбүз, билбейбиз, бирок бизге дээрибиз туйгузуп турат. Улуу жаратылыштын кубулушу ар бирибизди өз ирети менен жарык дүйнөгө жараткан. Ошондуктан жердин тиреги күн, ал эми элдики жер, жаныбыздыкы жүрөк, акыл, ой, үмүт. Баарыбыздыкы биригип асман менен теңдеш. Ниетибиз, пейилибиз асмандай бийик. Абирибиз, адамкерчилигибиз төрөлгөн наристеге суудай тунук, сүттөй акпы? Ооба дешти эл. Эмесе ушул баарыбыздын ак намазыбыздан, асмандай бийик үмүтүбүздөн, сүттөй таза пейилибизден, абирибизден, суудай тунук ниетибизден, ширендисинен жаралган тилегибиз төрөлгөн наристебизди жалгап, балабыздын ысымы манас болсун дешти Кыдыр Бейтен менен тарыхчы Даши. Эл манас, манас, манас дешип көпкө чейин ураан чакырды. Керней сурунай тартышты. Элдин, добулдун, керней сурунайлардын үндөрүнөн туш тарап жаңырып, манас, манас деген добуш аска тоолорго жетип жатты. Шарт боюнча төрөлгөн наристенин атасы жапырт турган элге кол куушуруп таазим кылып, башын жерге тийгизе ийип, балама эл жердин тузу, ырыскысы буйра көр деп, элдин, жердин атынан эки ак буудан атты Кыдыр Бейтенге, тарыхчы Дашинин алдына тартты. Келиндер буудандарга күмүштөн жүгөн салып жатышып, ниетибиз силер үчүн күмүштөй ак, элибиздин, жерибиздин өкүлдөрү дешти. Пейилибиз, дээрибиз оңолуп агарсын дешип, аялдар аттардын үстүнө аппак тердик жабышты. Ал эми жигиттер болсо желден тез жүрүп, узун жолду кыскартып, кырдан ашкыла деп, буудандарга күмүштөн ээр токум жиберишиптир. Байбичелер көңүлүңөр көтөрүңкү болсун дешип, ак акактан кымкапталган көрпөчөнү ээрдин үстүнө жабышты. Барган эл жериңерге өмүр бакты таалай ала баргыла дешип, балдар кыздар ак буудандын бас майылын тартып байлашты. Алдыңардан урматсый кетпесин, үстүңөрдөн үй очогу үзүлбөсүн деп, ак сакалдар ээрдин үзөңгүсүн тагышты. Ак намазыңарга ыраазымын деп манасты төрөгөн эне элге таазим кылып, Кыдыр Бентенге, тарыхчы Дашиге ак кымкаптан чапан жапты. Ак жибектен ичилген буудандын чылбырын аларга сунду. Конгон жериңерге коңгуроодон үн, ыр уккула дешип, эл арасында эң көп жашашкан кара аксакалдар өрүктөн кооздолуп жасалган комузду беришти.
Кыдыр Бентен менен тарыхчы Даши элге рахматын айтышып, анан сөздөрүн төмөнкүчө улантышыптыр. Бирөөбүз элдин, жердин калыс өкүлүбүз, экинчибиз бүт дүйнөнү кыдырган кыдырбыз. Биз да күн сайын жолго чыкканда ак намаз менен чыгабыз. Далайды өз көзүбүз менен көрдүк. Мурун силер жер ортосунан жайылган, батыштан башталган көп эл элеңер. Анан кокусунан кол салган жоодон кырылып, чыгышты көздөй чыйыр салдыңар. Басып өткөн тарых жолуңар, ата бабаларыңардын ак намазы бул төрөлгөн наристенин ысымында кабылдансынбы? Ооба, деп Жапырт жооп беришти эл. Андай болсо, батыштын шыбагасы наристени колдоп жүрсүн. Төрөлгөн наристенин Манас деп коюлган ысымын ортоңку арабинен баштап, батыштан башталган элбиз деп чыгыштагы ариптерди көздөй үн чыгарып айткыла. Эл намаз, намаз дешип, ураан чакырышып, добул кагышты. Агын сууну ээлеген, ээн сайды жердеген эл да батыштан экенин чыгышка чыйыр салган элдер эстеринен чыгарышпасын. Ушул жердин, элдин уюткусу төрөлгөн наристенин ысымында түбөлүк жүрсүн. Ар бирибиздин абийирибиз, адамкерчилигибиз асмандай бийик кең болсун. Биздин ушул ак тилегибиз балабыздын ысымында, жүрөгүндө, акылында, намысында түбөлүк сакталсын. Чыгышка чыйыр салдык, батыштан башталдык деп төрөлгөн наристебизге коюлган Манас деген ысымынын чыгыштагы экинчи арибинен батышты көздөй үн чыгарып окугула. Эл асман, асман дешип ураан чакырышты. Мына ата бабаңардын тарыхы асмандай бийик, кең пейили бул наристенин ысымында түбөлүк бекем кабылданды. Туш тарапка чилдей тараган калктын тилеги жалгап жүрсүн. Баарыбыздын ак намазыбыз наристенин акылына, тилегине, намысына өтсүн. Десеңер балаңарга арналган ысымдын батышындагы ариптен чыгышты көздөй өз ирети менен үн чыгарып окугула. Ошондо баланын ысымына биротоло кабылданат. Дешти Кыдыр Бентен тарыхчы Даши. Эл Манас, Манас дешип кайрадан ураан чакырышты. Ошентип ал экөө төрөлгөн наристенин ысымын атап, ак батасын берип, ак буудан атка минишип, бул элден башка эл жерге жөнөп кетишкен экен деп Умеко айтчу. Ооз-эки тарыхтарда имиштерди билген жактан алдына олуяларды өткөзчү эмес. Жаман жери буларды кагазга жазып калтыргандан эрикчү. Ага эрк керек. Ушул эле дейсиңби? Чыдамкайлыкты, акылдуулукту талап кылат. Андай жөндөн болбогондон кийин ооз-эки айтууга аргасыз да, деп оор үшкүрүп жиберчү. Бирок бизге айткан тарыхтардын окуялары бири-бирине куюлушуп, анан ал кереметтүү ыр саптарына окшоп кетер эле. Анын бизге жоорап берген имиштери, тарыхтарынын окуялары көз алдыбызга кадимкидей тартылчу. Угуп отурушкандар өздөрүн таптакыр жоготушуп, чоочуп, бакырып же капалуу окуялар баяндалганда сөгүнүп сагынышып, же шолоктоп ыйлай башташчу. Сүйүнүчтүү окуялар кыйкырык сүрөө менен коштолуп турчу. Умеконун кебете кешпире айтып жаткан имиштерине же тарыхынын окуяларына жараша миң түркүн кубулчу. Анын ар бир көрүнүшү өзүнө түгөнгүс жомок болчу. Умеконун ар кандай учурларын эсибизге тутуп калууга аракеттенчүбүз. Тилекке каршы анын дал өзүндөй болууну мындай кой. Айтып жаткан окуяларга жараша ар түркүн жасаган колдорунун ишараттарын эч качан келтире алчу эмеспиз. Ал угуп отургандарды Жапырт айткан окуясына арбап салчу. Таңыркагандан оозубуз ачылганын, көзүбүздөн жаш жууруп жатканын туялчу эмеспиз. Ал баяндап берген окуясы менен биздин жүрөгүбүздү, мээбизди, оюбузду, үмүтүбүздү, жаныбызды бекем бууп салчу. Каалагандай бизди каткыртып ыйлатчу. Угуп отургандардын баары ошол учурда Умекого ак сүйүүсүн берип, ал үчүн өмүрлөрүн коюуга даяр эле. Анын арык денеси көпчүлүктүн көзүнө алптай сезилчү. Күрүчтүн кудайы Инари аны таптакыр башкача жаратып бараткансып, көз алдыбызда эле шатылуу арык колдору балпайган чоң манжаларга айланып кеткенсичү. Көздөрүнүн каректери айтып жаткан окуяларына жараша жанданып же чарчагандай көрүнчү. Угуп отургандарга бүткүл жанын арначу. Ошондуктан айтып жаткан окуясына берилип кетип, таптакыр өзүн жоготуп койгондуктан көпчүлүк учурда талып жыгылчу. Анан эс акылына келгенде элдин кечирим сурачу.
Мына ушундай адамдан уккамын сенин эл жериңдин тарыхын. Умеко айткандай, Манаска Кыдыр бентен жолуккан. Асман теңиринин тарыхчысы алтын тажы кийгизгендиктен анын өмүрү аалам кыдырат. Азыркы кыргыздын баары Манас атанын тукумдарынан дечүү эле ал киши, деп кемпир мага карады. Рахмат, олтуруңуз, бутуңуз талган чыгар, деди мага кол куушуруп. Көнгөн бут, деги колуңдан эмне жумуш келет? Бардыгы? Ошондойсуңбу? Деп жерге көчүк басты. Ананчы урматтуум, такылдаган куу такым. Урматтуум, көргө киртектин айынан кичипейил элпек болдум. Сиз айткандай митаам болгонумда тагдырыман азап чекпейт элем го. Кемпир башын чайкап анан, тилиңе тибиртке чыккыр. Кашкар тарап жактан келе жаттың беле? Ооба. Кимге кызмат өтөдүң эле? Шаар башчысына. Хамирахунгабы? Дал өзүнө. Бузулган аялынын бутуна суу куйгуч болуп иштегенсиң го. Ошондой. Бирок анын бузулган аялы жок, урматтуум. Сиз чачыштырып жатасыз го, дедим жер карап. Укканымды айтам да. Аныңыз чын. Шаардыктар ал туурасында оозгалык сөздөрдү айтып жүрүшпөйбү? Деди кемпир агып жаткан дайра жака көз чаптырып. Ушак, урматтуум. Болуптур. Бул сөздү токтотолу. Башкасын өтөлү. Испан экөөң шаар башчысынын үйүнөн качып кеткен турбайсыңарбы? Аны кайдан уктуңуз? Хамирахундун чучугулагы Эргеш бир топ кишилер менен экөөңдү издешип шаарда аңтарышты. Таба алышпай какшаал тарапка жөнөп кетишти. Кармап алышса сени соо койбойт, деди шектүү сүйлөп. Кемпирдин бул сөзүн укканымда бүткөн боюм калтырак басты. Менин сага жоолукканым жакшы болду, деди. Эмнеге, урматтуум? Мага сендей үй кызматчы керек. Акыңды жакшы төлөйм. Кем болбойсуң, деди мага кылчайып. Артымдан аңдып келгенсиз го? Кокусунан жоолуктум. Бул тарапта өзүмдүн жумуштарым бар. Ошого келгем, деп кемпир далысын күйшөп койду. Урматтуум, мен үй кызматчылык кесиптен эбак тажагам, дедим кол куушуруп. Түшүнөм. Андан башка кызмат колуңдан келбейт да. Бири кем дүйнө деген ошол. Баары жетиштүү болгон күндө да бул жашоодо бирөө жетишпейт. Сени ушул абалга алып келген жашоо күнөөлүүбү? Билбейм, улуу урматтуум. Мурас калтырбаган ат энеңден, тагдырыңдан көр, деп мени кекете сүйлөдү. Эгер сиздин айтканыңызга көнбөй, башым огон жака кетип калсам кантесиз? Дедим кемпирди таңыркап карап. Жамбага турган жериң барбы? Деди кемпир чын бүткөнсүп. Азырынча жок. Кийин табылат дейсиңби? Ооба. Ага чейин ач өлөсүң. Сенин алдыңда, артыңда жолуң жок. Же испандык цыгандын артынан дарыяга агып кеткиң келип турабы? Өлгөнгө не жетсин, бирок колумдан келбейт, дедим жер карап. Өлгөнгө жетишесиң. Жаманда болсо тирүүлүк жакшы. Аркы дүйнөдөн сага алтын бербейт. Өлгөндөн кийин сөлөкөт тургузса да эч кимге керегиң жок. Ар бир нерсе тирүүлүккө байланыш керек. Көзүң өткөндөн кийин кур кыйкырык, уран, сүрөндүн баары болбогон нерсе чунагым, деп ордунан тура камданды. Мен анын колтугунан жөлөп жатып, улуу урматтуум, мен Кашкар шаарына кайрылып барбайм. Себебин өзүңүз түшүнөсүз. Шаар башчысы мени соо койбойт, дедим жалооруп. Билем, Жубарымбек, ал тарапка барбайбыз, деп чачынын учундагы отунун сүйрөй басты. Анан кайда? Дедим сүйүнүп. Барганда көрөсүң, деди кемпир алдыма түшүп. Дозо, дедим. Японча хуп болот деген сөздү кайдан үйрөнгөнсүң? Деди кемпир артына бурулуп. Сакодон? Ал Ниппон беле? Ооба. Ага кайдан жоолуктуң эле? Экөөбүз Баритохор деген аялдын үй кызматчысы болгонбуз. Жесир аялдынбы? Ооба. Күйөөсү да өзү да башка эл жерден келишкен. Мен антип ойлогон эмесмин. Эмне үчүн? Накта уйгурча сүйлөчү, жашачу. Кайсы элде жашасаң, ошол элдин тилин, салтын билген жакшы. Жашоого жеңил болот. Биздей карапайым адамдарга баары бир эмеспи? Италбы, Ниппонбу? Ооба. Жашообуз жакшы өтсө болду да. Аныңыз чын. Мына мен өзүм Ниппонмун. Италча, уйгурча билем. Эки тилди, салтты бөлүп жарбайм. Анткени экөө тең мен үчүн бийик ыйык. Баарыбыз бирдей жердин, ой асмандын балдарыбыз, деди кемпир.
Мен анын сөзүн бөлүп: "Улуу урматтуу, айып этпесеңиз, мен испандык цыгандын денеси өрттөлгөн алачыктын ордуна кайрыла кетейин", дедим ага колго ушуруп. Кемпир бир топко мени жалдырап карап турду да: "Эскергениби?" деп башын шылкыйтты. "Ооба, анын үстүнө ал жерде менин буюмдарым калды. Тамак аш, кийим кече. Мен да барайын", деп ээрчий басты. Үн катпадым. Биз өрттөлгөн алачыктын ордуна келдик. Менин эмнегедир адегенде жүрөгүм ачышып, анан көз жашым төгүлүп кетти. Бирде түшүмдөй же өңүмдөй болуп, анын жогуна толук ишене албай жаттым. Мунумду байкаган кемпир: "Ыйлаба", деп үстүндөгү кимоносунун бир этегин айырып: "Ниппон кемпирдин сага топурак салганы ушул болсун", деп ар жактагы бадалдын учуна желбиретип байлап койду. Мен кемпирге рахматымды айтып таазим кылдым. "Мөгдүрөбө. Баары буйруктун иши. Ар бирибиздин тагдырыбыз, өмүрүбүз ааламдын дал ортосунда күйүп турган шамчырактай. Аны өчүрбөскө ар кандай күйпөлөктөйбүз. Тилекке каршы күтүлбөгөн мөөнөттө жалп дей түшөбүз. Өкүнөбүз, өкүрөбүз. Айла таппайбыз. Анткени баардыгы жараткандын колунда. Ага биздин күчүбүз жетпейт. Убактылуу, убайлуу дүйнө деген ушул. Жүрү", деп кемпир алдыга жол баштады. Мен цыгандын денеси өрттөлгөн алачыктын гүлүнөн бир ууч алып, чүпөрөккө түйүп койнума каттым. Ар жакта жаткан буюм теримдерди жонума көтөрүп кемпирдин артынан бастым. Бир топ жерге чейин үн катпадык. Кемпир ичинде эмнелерди ойлоп бара жатканын билгеним жок. Мен болсо таң каларлык абалда болдум. Себеби испандык цыгандын оор онтогон үнү кулагымда угулгансыды. Мен кылчайып артымды карадым. Эч ким жок эле. Анан акырындан мени менен кошо ээрчип келаткансып добуш чыкты. Ал акырындан кулагыма шыбыраган сөзгө айланды. Мен чынында эле корктум. Кемпирге айтайын деп ойлоп, бирок уялдым. Ошентсе да токтолбостон жол уланттым. Анан шыбырагансыган цыгандын төмөнкүдөй сөздөрү кулагыма үстөкө босток угула бергенсиди. "Тирүүлүктөн үмүтүңдү үзбө. Жаман да болсо жашай бил. Ааламда биз сыяктуу өмүр үчүн далбастанат. Адамдардын жаман кылык жоруктары бири-бирибизге эле жугуп тим болуп жаткан жери жок. Бүтүндөй аламатка жабышты. Биздин акыл эсибиз тазармайын, аалам да тазарбайт. Ашыкпа, жайбас. Айтканымды толук ук. Коркпо. Арбактарды унутпа. Алардын сообу тийсин сага", дегенсиди. Ушул учурда менин таң каларлык абалымды кемпирдин үнү узду. "Эй, моло", деди ал артына кайрылып. "Ия", деп чоочуп кеттим. "Кайгырба. Испандык цыган эми кайрылып келбейт", деди ал. "Улуу урматтум, анын добушу, үнү, сөзү азыр эле менин кулагыма угулду". Кемпир басып бара жаткан жеринен тык токтоп: "Жинди болгондон соосуңбу?" деп таңыркады. "Ооба. Оюңча ларыга айланып кетти, деп турасыңбы?" "Сөзүңүзгө түшүнбөдүм". "Италдыктар шейтти лары дешет. Ал тарапка барып келгеним жок, көрбөдүм. Сизге азыр эле болгон окуяны айтып жатам. Цыган эбак эле момго айланган". "Мом сомуңуз эмне?" "Түндүн баласы" дегенди италдыктар ушинтип айтышат. Мүмкүн Элисей талаасына кеткендир испандык цыган", деп кемпир жерге көчүк басты. Телмирип жер тиктеп ойго түштү. Мойнунун сансыз бырыштары биринин үстүнө бири жабышты. Чөлдө тамагы какшаган адамдан бетер жука эриндери кеберсиди. Каректеринин жылдызы өчкөнсүп, үмүтсүздөй, кыялсыздай сезилди. Ичимден кемпирдин бул көрүнүшүнө аябай эле таң калдым. Бул туурасында айбыгып сурай да албадым. Манас жана Какшаал тарапта жашашкан кыргыздардын салтында мага окшогон өспүрүмдөргө улуулардын жекече ички капалыктарын суроого, ал эмес алардын арасында топурап жүрүүгө катуу тыюу салынчу. Сөзүн укпай коюу чоң күнөө эле. Анын үстүнө эң эле адепсиздикти билгиччү. Эгер бул туурасында ата-энеси билип калса, ал өзүнө ылайык жазага тартылчу. Билгендер, уккандар жаман көрүшчү. Манас шаары менен Какшаалда жашашкан кыргыздар манас айтышка, күлүк тапташка, ат чабышка, мекеде окутканга, чечендикке, жомокчулукка, журт башкарганга, топоз минип тоодо жүрүшкө, жерди, элди, тоону, бөтөн адамдарды жогору сыйлоого үйрөтүшчү. Бул байыркы аталардан уланып келе жаткан ыйык милдет эле. Ошондуктан бирин экин
туш тараптардан тагдыр айдап келген орустарга, индустарга, ирандыктарга, пакистандыктар, тажиктерге, түрктөргө, азербайжандарга, оогандыктарга, өзбектерге, казактарга, кытайларга, дуңгандарга жергиликтүү кыргыздар чогулушуп, аларга мал жан бөлүштүрүп беришчү. Жашына карашпай төрдөн орун берип сыйлашчу. Мен сен дешип, бирин-бири бөлүштүрүшчү эмес. Көбүнө азына карашпай тилдерин үйрөнүшчү. Кыз алышып, кыз беришчү. Ушундан улам бири-бири менен кылымдар бою жуурулушуп келаткан. Башка элдин тарыхын, жерин, элин билүү шарт болчу. Бири-биринин жомокторун, жакшы адамдык сапаттарын, үрп-адаттарын, айткан акылдарын үйрөнүү, кунт коюп угуу ыйык милдет эле. Ушундай адептүүлүктөн колумду боорума алып, үнсүз кемпирдин жанында отура бердим. Анын үстүнө Манас шаарында какшаалда жашашкан ар улуттардын адамдары Манас жөнүндө баянды дүйнөлүк мурас катары баалашкан сыяктуу эле. Жергиликтүү биз да алардын тир укмуштуу окуяларын, жомокторун үйрөнө да, уга да, баалай да билчүбүз. Булардын баары өткөн чындык менен кайталангыс кереметтүү тарыхтар болчу. Ошондуктан Ниппон кемпирдин баятан бери айткан окуясы менен кеп кеңештерине ичимден таазим кылып отурдум да: улуу урматтуум, мунун баарын кайдан билесиз? Мүмкүн ата тегиңиз колунда байлыгы бар кишилерден болуп билим алган чыгарсыз, дедим ага кылчайып. Кайдан? Атам көчөлөрдөгү акыр-чикирлерди, таштандыларды тазалагыч болчу. Энем шаардагы дааратканалардын биринде кызмат өтөчү, деди ордунан туруп жатып. Жаман кесип экен, дедим кемпирди колтуктан жөлөп. Арга канча, жан багуу оңой эмес. Ачкадан өлбөс үчүн баарына барасың. Колунда байлыгың болбосо, башыңа бакыт конбосо көр кекиртекке кайылсың да, деп адатынча чачына байланган отунун сүйрөп алдыга басты. Ооба, дедим аны ээрчип. Мен күн уялаган Мемир суусунун боюндагы Рюкю деген аралда туулдум, өстүм. Атам замандан алдаганча мурун ал жерде кытайлар, корейлер жашашыптыр. Ушул эки элдин аргындашуусунан Айн деген уруулар тарашкан. Мындан Ямато пайда болгон имиш. Көргөн киши жок, бирок уккан кулакта жазык болбойт эмеспи? Ушул аралдын борбор шаары Нахада жашачубуз. Арал чыгыш Кытайды Мемир суудан бөлүп турат. Алыстан караганда түрмөктөлгөн көк шайыны бүтүндөй ааламга төшөп салгансып көрүнчү. Мел жиген, учу кыйры көрүнбөгөн, мелтилдеген океан эңкейиш тартып, белгисиз тарапты көздөй акырын жылып бараткандай сезилчү. Дал ушул мелт калп болгон суунун ортосунда кутудай арал турчу. Ар кайсы жери кичинекей дөбөчө болчу. Ойдуң тарткан арал жашыл барча менен жабылып тургансып, көз-көзгөчө урунчу. Мага ал жер мончок шууру тагынган, муңайым тарткан кызга окшоп кетчү. Колдо бар алтындын баркы жок болот. Ошонусу сыңары бул аралдын сулуулугун да көп эл байкачу эмес. Күндүн ысыгынан кай бир учурларда кургакчылык каптап, мындай мезгилдерде адам эмес ал жерде жашашкан Ниппон куролоруна да кыйын болуп калат. Башкача айтканда, Япон бугуларына дегеним. Алар көбүнчө суусуз кырылып калышат. Бул тараптагы коёндорго окшобогон Усаго деген кара коёндор ысыктыктан акакташып, адамдардан чоочуркашпай үй-үйлөргө корголошчу. Мындай көрүнүш артыкча кичинекей балдар үчүн майрамдай сезилчү. Анткени аралда жашашкан айбанаттардын баары мындай мезгилде кишилерге корголошчу. Ошондуктан балдар аларды утурумдук кыйынчылыктарынан коргошчу. Алып эштеп багышчу. Кургакчылык бүткөндө өлтүрбөй өз жайларына кой берип жиберишчү. Күндүн ысыгында эң коркунучтуу айбанаттардын бири жыландар. Муну Ниппондор хабу деп аташат. Ал адамдарга көп машакат туудурчу. Анткени түнкүсүн ийиндеринен жем издеп чыгышканда аларга байкоостан кабылып калышып, адамдар өлтүрүшчү, деди кемпир басканын улантып. Улуу урматтуум, жыландардын кыял жоругун мен жакшы билем, дедим анын сөзүн бөлүп. Кайдан? Деди кемпир мага кылчайып. Мүмкүн уккан чыгарсыз, Кашкар шаарындагы жыландар ханышасы жөнүндө кызычууну. Ооба, ошол ханышанын үй кызматчысы мен болгом, дедим.
Шумдугуңгур, деди кемпир мага таңыркап. Ошондой, деп колго ушурдум, таазим кылдым. Хамир Ахундан мурунку шаар башчысын жылаандардан жылаандар андан кызды кызганышып муунтуп өлтүрүшпөдү. Бир дөөлөттүү мансапкор Бекерпоздун өлүмүнөн ондогон дөпөрөстөр пайда болуп жатпайбы? Бирок кыздын өзүн, атасын мыкаачылар өрттөп өлтүрүшпөдүбү? Кызды таш менен койгулап өлтүрүшкөн, дедим кемпирге карап. Баары бир, кандай жаза колдонушса да, жоготуп жандары тынышты. Кыздын атасын базардан такай көрчүмүн. Деги жаратылыш чиркин кызык. Ал адам менден көп эле жаш кичүү болчу. Ошентсе да менин ыраматылык капкачан өлгөн атамдын өзүнө баскан турганы куюп койгондой окшоштугуна айраң таң калчумун. Жаратканга аргасыздан тобо келтиресиң. Кимдин оюна келиптир? Тигил Ниппондордун шаарындагы Нахада айбак жашап өткөн атамдай кишини алакандай Кашкар шаарынан көрөм деп. Миң уктасам түшкө кирбеген жорук эмеспи? Тагдырдын тамашасыбы деп да ойлойсуң. Ушинтип бул тирик муштардын түбүнө түшүнбөй көзүбүз өтүп кетет. Бул окшоштуктарга эмне себеп? Көргөн билген киши жок. Ал кишинин ысымы Аварди беле? Ооба. Мен Авардинин Кашкардын базарынан көргөн сайын Наха шаарындагы көчөлөрдүн биринде акыр чикирди тазалап жүргөн атам тирүү жүргөндөй элестетер элем. Базарга барган сайын өзүнө эчен ирет айтайын деп ойлодум. Бирок оозум барбады. Себеби карлыгыман айбыктым. Алжыган Ниппон кемпирлердин бири го деп ойлойт дедим. Ал дагы менин атамдай жашоого кара жанын карчурган киши эле. Эмнесин айтайын? Авардини көргөндө Нахадагы жашаган атам, энем күн сайын эсиме түшчү. Ал да шорду атам-ай. Шаардыктардын жарыгы жапырт өчүп, көчөдө кыймыл токтогондо түн ичинде ишке кетчү. Таңды таң аткыча ыргытылган акыр чикирлер менен алышчу. Күн чыга үйгө келчү. Шалдырап буту колун тарта албай калчу. Анан үй окоттарына киришчү. Аябай аз уктачу. Тамакты да өтө чактап иччү. Ыркыйып арык эле. Жакшылыктуу эс албагандыктан көздөрү карыкчу. Бети саргыч тартып турчу. Кол мээ жоорутуп эмгектенгиле. Ошондо өмүрдүн, жашоонун баркын билесиңер деп бизге айтчу. Мен атам аябай боорум оорчу. Анткени жумушу оор. Кири да болчу. Бирок колумдан эч нерсе келчү эмес. Үйдөгү бөбөктөрүмдүн эң улуусу мен элем. Көпчүлүк учурда аларды карачуумун. Кирлерин жууп, тамагын бышырчуумун. Мындан башканын баары биз үчүн кымбатка турчу. Ал эми майсыз, тузсуз, сулуудан жасалган буламыкты анда санда эле жечүбүз. Бул тамакты Ниппондор гохан деп аташчу. Үй буюмдарыбыз деле анча көп эмес болчу. Замбутон деп аталчу тизеге кое турган кичинекей бир нече жаздыгыбыз боло турган. Тизебизге төшөп турчубуз. Аны апам өзү тиккен. Үйүбүз ойдуңураак жерде эле. Шамал катуу болгондо үйүбүздү бузуп кетпеш үчүн ылайыкталып тургузулган. Дубал атайын калкалагычтар менен калкаланып турчу. Буларды жылдырып, үйүбүздү чоңойтуп, же кичирейтип алчубуз. Кашкар шаарында жашашкан элдей эшиктин алдында маасы кепиш чечип, бут кийимчен төргө өтүүчү эмеспиз. Үйдүн ичинде жылаңайлак жүрчүбүз. Сыртка чыкканда Ниппондор тета деп аташкан боосу жок, бутка сала коймону кийчүбүз. Үй буюмдарыбыздан тявандар бир нече домбур бар эле. Силерче пиала, табак дегенди билгизет. Анан дагы тамак иче турган кичинекей тактача. Ниппондор цукуя деп атап жүрүшөт. Үйүбүздүн ичи күңүрт тартып турчу. Минткен менен мага баарынан кымбат болчу. Биздин бар болгон байлыгыбыз. Текчелердин биринде апамдын майрам күндөрү кийүүчү кимоносу илинчү. Көз алдыма азыр деле элестеп турат. Апам аны кийгенде аябай сулуу көрүнчү. Жашара түшкөн сүчү. Шуурулардан жасалган чач кыпчыры ажырап ачып жиберчү. Атам байкуш болсо үстүнөн эскилиги жетип калган хаписин, башынан такыясын түшүрчү эмес. Мындай такыяны кыргыздын кары чалдары да кийишет эмеспи? Деди кемпир. Ооба, улуу урматтуум, дедим мен. Ушул мен айтып жаткан такыя Ниппондорго кыргыздардан барган. Кантип? Атам заманынан алдаганча мурун төгөрөктүн төрт бурчу менен соода карым катнаштары болгон. Илим билими өркүндөгөн. Манас, Бакай олуялар өлгөндөн кийин мансапкор,
Өзүмчүл акмактар күнүмдүгүн ойлошкон. Эл журтуңарды чилдей туш тарапка тараткан. Чачыңар саргыч, бетиңер ак, көзүңөр көгүш болгон. Аралашмадан жакшы, сулуу урпактар жаралат дешип, төгөрөктүн төрт бурчуна келин кыздарды, жигиттерин кулдукка сатышкан. Кереметтердин баарын талкалап өрттөшкөн. Итти бийликке койгон. Анан баары четинен оюлуп жоголо баштаган. Дагы эл жер жакшы экен. Манас ооздон оозго айтылып калган. Жаратылыштын эч ким түбүнө түшүп болбогон сыйкыры менен түштөн түшкө урпактарга жетип уланып жүргөнүнө шүгүр. Эй чунагым, Манастын тирүү кезинде да, өлгөндөн кийин да жарыкчылыктан атын өчүрүшкө далай акмактар далалат кылышыптыр. Бирок колдорунан келбептир. Жаратылыштын сыйкырдуу ишаратына эч бир жандын күчү жетпептир. Анткени бир жагынан тыйса, экинчи тарабынан билимсиз, илимсиз эле кээ бир адамдардын түштөрүнө кирип айтыла бериптир. Ошентип, анын атына шаар, жер суулар аталып калган. Бул ааламдык мурас экенин кээ бирлери акылынын тайкылыгынан түшүнүшкөн эмес. Анын үстүнө жаратылыштын кудурети ааламда гана эмес, бүтүндөй айбанаттан адамга чейин жаратканын билишиптир. Ушундан улам адамдардын утурумдукка умтулуусу уланган да. Сен дагы күнүмдүүңдү ойлобо, түбөлүгүм түз болсун деп тилеп жүр. Менин атам да ушинтип айтчу. Ач курсак бир күнү тоюнар, ач акыл эч качан тоюнбайт. Анткени мезгил өтөт, дечү. Байкуш атам-ай, кыз баланы аябай жакшы көрчү. Кайрымдуу, ийкемдүү болот деп. Ниппондордо жыл сайын болуучу кыздардын майрамына алдына ала камынчу. Мага чакан эң сонун гүлдүү кимоно тиктирчү. Жашыл түс, жаштыктын, жашоонун белгиси деп кимонондун артына чүпүрөк байлатып, ага окшош чач кыпчуур сатып берчү. Бул майрамыбыз март айына туш келчү. Болгондо да айдын башталышында. Атам ошол күнү баардык иштерин таштачу. Мени татынакай кийиндирип, көчөгө ээрчитип чыкчу. Каалаган тамагымды сатып берүүгө аракеттенчү. Бирок мен эртеңимди ойлоп, тигини муну деп жутуна берчү эмесмин. Түз эле ал шаардын көчөлөрүнүн биринде жайгашкан ар түрдүү адамдардын сөлөкөттөрүнө окшогон куурчактарды көздөй ээрчитип жөнөчү. Атам заманынан бери карай атадан балага уланып келе жаткан атайын балдар үчүн жасалган тир укмуштуу кереметтердин бири эле. Ал куурчактар кишисиз эле өздөрү кыймылдашып, бийлешчү. Ар түркүн үндө ырдашчу. Ал эмес сямисен ойношчу. Өзгөчө биздин көңүлүбүздү аябай ачканы, эки-экиден дзюдо ойногондору менен гендо чабышкандары болчу. Биз кыздар аябай күлчүбүз. Чоң кишилер эмнегедир бат эле эрге желге айланып кеткендей сезилчү. Аларды көрүп кубанып калчубуз. Атам болсо бул куурчактар жакшы, бирок ушул кыймылга келтирип жаткан тетиктер кылымдар өткөндөн кийин өсүп өнүгүп, адамзатты эмгектен кууп чыгып, жумуштарын ээлешпесе болду. Анда байлыкта, жокчулукта күчөйт. Бекерсиздик, жумушсуздук, барчылык биригип, кумарланууну пайда кылат. Зындандар көбөйүп, үчөөнүн ортосунан эп, ык табышып, байыгандар чыгат, деп айтчу. Мен атамдын бул сөзүнө таптакыр түшүнчү эмесмин. Баламын да, куурчактардын кумарына гана кыялданчумун. Атам экөөбүз куурчак оюнун көрүп бүткөндөн кийин суунун жээгине барчубуз. Атам мага алдын ала көрсөтпөй, өзү колу менен кооз оюнчук жел кайык жасап койчу. Качан гана суунун жээгине барганда койнунан алып чыгып, келечегиңди сынап көрчү. Кайыгыңды сууга сүздүр. Эгер бул жел кайыгың оодарылбай түз кете берсе, келечегиң жаман болбос, дечү. Жел кайыгым толкундан оодарылбай түп-түз кете берчү. Атам да мен да аябай кубанып үйгө келчүбүз. Ушинтип жашообуз ал шаарда улана берди. Колум бөбөктөрүмдөн бошой калганда энемдин ишине жардам берчүмүн. Анын жумушу атамдыкынан да булганыч болчу. Арга канча айлаң жок иштейсиң да. Башкы иштерге бизде алышчу эмес. Биздин үй бүлө ниппондордун айын уруусунан эле. Жергиликтүүлөр булганыч кесиптин ээлери деп жакшы кызматтарга алышчу эмес. Ал эми сендей үй кызматчылыкка орношуу оңойго турбайт. Ниппондор айтышкандай, акмак кесипчиликтин адамдары болгонбуз. Көр кекиртек үчүн намыскөйлүктү таптакыр унутуп койчубуз. Биздей жөнөкөй адамдарга мунун кереги эмне?
жашоо, үй бүлөнү ошого көндүргөн. Чын-чынына келгенде көргө киртек үчүн жер тырмалаган таранчыларга окшоп кетчүбүз. Өмүр менин ата-энемдин эркиндиги эмес, бар болгону күнүмдүк тиричиликтин тузагы эле. Анткени баягы өз калыбынан эч качан бузулбаган жашоого жан талашуу, жумурубуздун жуктугуна алып урушуу, ушундай түйшүктөн күндүн кандай батканын сезбей калчубуз. Жарыкчылык келери менен кара жанды кар чурмай башталчу. Ушинтип атам менен энем жан кейитип ааламга келип, жан кейитип кетишкен. Өмүр бою бул жарыкчылыктан алардын көрүшкөн керемети, акылдарын, эмгектерин, ден соолук өмүрлөрүн, адамдык баркын жеп жуткан утурумдук көрөкатка алмашканы болчу. Мындан башка айла жок эле. Атам менен энемди көрүп, жаным ачыганда ичимен жаратканга жаңылган, адамды жумурсуз, көргө киртексиз, кийимге ылайыксыз жаратса эмне деп ойлочумун. Баламын да адамзат жер үстүндө ушунусу менен кармалып турарын анда кайдан билиптирмин. Бардык нерсени нукура ойлоп жүрүптүрмүн. Ал убакта көр жашоонун азабы ар бир адамдын башына келерин түк ойлобоптурмун. Аргасыз өлбөстүн күнүн көрүш үчүн бирөөлөргө жагалдануу эсиме түшүптүр. Алар чоң сүйлөсө, жер менен жексең болуп, башымды өйдө көтөрө албай шылкыйтаарымды балалыгым менен сезбептирмин. Жокчулуктан атамдын да, энемдин да жону гана эмес, жүрөктөрү да кошо жооруганын. Мына ушундан алар колунда барлардын алдында тартынчаак, басырынчаак болушкан. А биз балдары ызакор элек. Себеби көпөстөрдүн үй бүлөсүн көрүп, суктанып арданчубуз. Муну сезген байкуш атам жаны кашайганда, ким байлыкты ойлоп тапты экен? Ошонун жети теги жерге кирсин. Амал менен алтынды табышып, биринчи байыгандардын укум-тукумдары эмнеге гана карамас сокур болуп калышпады экен? Мүмкүн тозок күндөрдү көрбөйт болчубуз. Талаада жаткан бир жылтырак темирди таап алышып, алтын деп аташты. Ушунун айынан бүткүл аалам дүрбөлөңгө түштү. Акыры адамзат ага кул болушту. Түбү бирин-бири кул кылышты. Акылсыз акмактар, баарына күнөөлүү, жинди десе жин демес, соого кошулбаган, жөн жаткан ташты темир тесектердин бирин экинчисине чагыштырып, кошуп сүртүп, жышып тапкан олуя сөрөй акмактарга убал жок. Ал шүмшүктөр болбосо, амалдуулар аңдыбаса, ач көздөр аңтарбаса, өзүмчүлдөр өзүнө жыйнабаса, кайдан жүрүп ал темирге күнүбүз түшөт эле. Бул тозоктун эч качан кутулбайбыз. Түбү түшкүрдүкү. Эми аны шуудураган кагаз алмашты. Бул да адамдарга темир тесеги менен кошо жетпей бара жатат. Акыры кылган эмгегиңди колго жазып, эми алакандай баракты карматса эмне кылабыз? Айырмасы кайсы? Алтынгабы, адамгабы, көргө киртекке кулсуңбу? Канчасын дөөлөттүүлөр, кызыл кулактар жасаган эмгегиңди жымырды. Мага окшогон маңыроо колун жоорутуп, тала тырмалагандар, өз жон терибиз менен дөөлөттүүлөрдү, мансапкорлорду, оозунун жели менен жан баккандарды жаратып алдык. Эми мындан түк кутула албайбыз. Күнүмдүк көргө киртектен, оокаттан көңүлү токтор, кийими бүтүндөр баягы эле түгөнбөгөн олуя сөздөрүн айтышат. Акыры айланып келишип, барчылыкты, жокчулукту жаратып жаткан байлыкка келип кошулат. Анан туз сураган койдой чурулдашып, бири-бирибизди тебелеп тепсейбиз. А дегенде күчтүүлөр күчсүзүн жогото башташат. Кийин иргелип, жалаң күчтүүлөр калганда муну да жеңип, желпигендер болот. Амалдын да, мансапкорлуктун да чеги бар да. Мейли, азырынча мага окшогон маңыроолор тамактандыра берели. Күндөрдүн биринде булар да кусушар. Көр жан сактоонун, жашоонун өз жазасы ар кимибизге бар эмеспи? Баары катталуу, чийлүү го. Мунун баары көр дүйнөнүн кулпусу. Аны ачканда, ачпаганда не? Акыры жаратылыш бекер жараткан темир тезегине, жалтырак жултурак таштарына кул болдук да калдык. Мунсуз күн өтпөйт. Мамыгына байландык. Мындан ары буту колубуз тушалат. Адам деген эмгектенип, биринин жетишпегенин экинчиси бекер бербейби? Бир буюм сатылбайт, экинчиси менен бекер орун алмашпайбы? Мунусу да тигиниси да болбосо койсунчу. Ойлонуп жашоонун түбүнө жетпейсиң. Түпсүз ааламдай. Ар убакта ар башка жашоо эмеспи? А дейбиз, бу дейбиз.
баарыбыз тең көр жан сактоонун артынан кошо тоголонобуз деп жалдырап, атам көпкө чейин ойлонуп калчу. Албетте, бойго жетелек кыз болсом да, ар бир адам көр оокатка далбастаарын билчүмүн. Алтын адам наркынан алда канча жогору экенин элден укчумун. Башына кууса кеткис дөөлөт конуп, өздөрүн Кудай менен тептең баалашкандарды да көргөм. Булардын куру кыял ол уялуулугун мансап акырын соруп бүтчү. Ооздору оро коргону менен дөөлөттүн зынданында элдин каарына калышкандарын сезбей калышчу. Чындап келгенде дүйнөсүз, оокатсыз, баарыбыз тең тирүүлөй өлү келек. Акылдын иштеши да ушуга байланыштуу болчу. Көңүл жубатуу, курубада эч качан эч кимдин курсагын тойгузган эмес. Эгер адамзаттын баары менин атамдай болушканда, анда жашоо башкача болмок. Атам 1000 жолу тактап, 1000 жолу эрикпей өлчөп, шашылбай ойлонуп, анан ишин өтө кылдат, бат да бүтүрчү. Эч качан ооз көптүрүп убада берчү эмес. Тажрыйба жүзүндө жүзөгө ашырып көрүп, анан ал жасаган буюмунун бышыктыгы көп жылдырга жетмейин, аны эч качан пайдалуу деп бизге айтчу эмес. Шашылыш чечимге түк көнбөчү. Артын алдын узак жылдырга чейин ойлонуп көрүп, чын эле пайдалуу болсо, анан иштей берчү. Тилекке каршы мындай адамдар көпчүлүккө көрүнбөйт эмеспи? Ошондуктан атам турмуштан өмүр бою куурап өткөн. Анткени башкалардай эле күнүмдүк көр жан сактоонун жигине житип кеткен. Буларды сага эмне үчүн жогурап жатам? Таң, улуу урматтуум, дедим. Кичипейилдигиң жакшы. Рахмат, улуу урматтуум, деп таазим кылдым. Бирок сен али баласың. Ак сөз, ичпеген сууң бар. Ооба, баспаган жолуң көп, деп жеңинин учу менен эрдин сүрттү. Мунуңуз чындык, дедим, басып бара жатып токтой калып. Мен Кашкардын базарынан көп кыздар менен эчен ирет жолугушам, сүйлөшөм. Алардын кай бирлери какшаал тараптан төөлөргө, качырларга, аргындарга, аттарга тоонун туздарын, кундуз, илбирс, айуу, кашкулак, карышкырдын, төө эчкилердин жүндөрүн жүктөп келип сатышат. Арасында манас айтуучулары да бар. Өтө кызык да, таң калыштуу да. Бийлигиң мите болсо, минген аттын курусун дешет экен. Сен дагы какшаалдык кыргыздардай көптү билесиңби? Кайдан, улуу урматтуум, андайым жок. Булардын баарын билмек турмак, кара жандын айласын таппай, баш калкалаар жерим жок. Амалсыз сизди ээрчип бара жатам. Баардыгы тагдырдын буйругунан го. Жетимдик менен көр оокат болбосо, киндик каным тамган Манас шаарында жүрбөйт белем, улуу урматтуум, дедим кемпирге мусапырланып. Эч нерсе эмес. Кейиш, кекчилдик кендирди кесет деген сөз бар Япондордо. Мүмкүн сага убактылуу келген азап тозоктур. Аны кайдан билесиң? Бакыт тоголок болот. Мүмкүн күндөрдүн биринде жарк этип жолуң ачылса, бакыт сага конуп калар, деди кемпир жай басып. Олуясызбы? Дедим кемпирге. Жок. Анан кантип билесиз? Сезем. Болжолдойм. Таң калыштуу, улуу урматтуум, дедим. Ооба, бирок жаратылыш кээ бир адамдарды алдын ала сезгичтикке, болжошко жаратат. Бул ишарат баардыгында тең эле боло бербейт. Ойлоп түбүнө өзүм жетпейм, билбейм, деди кемпир мени карап. Кызык, мындай тир укмушту биринчи жолу сизден угушум. Минтип ой тоодон отун терип куурабай, базарда келечекти айтып берүүчү төлгөчү боло алсаңыз, бай жашамаксыз. Келечекте кимдин жылдызы кандай жанып кетээрин ким билет? Эч ким, бирок адамдын үмүтү өлбөйт, деди кемпир. Улуу урматтуум, менин күнүмдүк курсагым тойсо болду. Кол жетпеген нерсеге умтулбайм. Анткени бирөөлөргө колсуз, бутсуз жаралып калган мунжудай көрүнүп, шылдың болом. Анын үстүнө, улуу урматтуум, хандын баласы хан, кулдун тукуму кул бойдон келе жатат. Меники болсо белгилүү, тагдырым тайкы, куурап жашайм. Көр тиричилик мен үчүн оңой болбойт, жолум туюк. Канчага чыктың? 16-га. Катын качан аласың? Билбейм. Бойдо көтөйүн дейсиңби? Жок. Аял алсаң байкап ал. Жарайт, улуу урматтуум, деп таазим кылдым. Эл журт башкарганга караганда үй бүлөнү баштап кетиш кыйын. Мындан көрө падыша болгон оңой. Кандайча? Дедим кемпирге. Эй, моло. Мансапкорлор
дөөлөттүүлөр өзлөрүнүн күнүмдүгү үчүн падышага кул болууга даяр. Бир айтканын эки кылышпайт. Ал эми аялыңа, бала бакыраңа олуя болсоң да, катардагы адамдай эле сезилип каласың. Үй бүлөнү ыкка келтирүү баарынан тозок. Өткөн кеткен тарыхтын барактарын падышанын көңүлүнө жараша өзгөртсө болот. Ал эми үй бүлөңдүкүн анте албайсың. Анткени аялдар ушундай жанбыз. Эрибизден мурун өзүбүз падыша болуп алабыз. Чынында ааламда сенин көбөйтүп журт башкарган эркектер сансыз. Ал эми накта турмушта падышалардын өздөрү падыша эмес. Алардын аялдары падыша болушкан. Аял заты канчалык ооздуктасаң, ошончо балеге каласың. Ушундай эл ирме жанбыз. Ар бир эле эркек өз мээсин өз каргасына чокуткусу келбейт. Ошон үчүн эмне кылса өзү билсин деп акылдуу эркектер ооздугун алып, жайдак тулпардай ээн эркин кой берип жиберет. Ойдо тоодо кишенеп жүрүп, туягы жооруп, көрүнгөн минип, үстүнөн тердигин түшүрбөй, соорунан камчы үзүлбөгөндө айланып жүрүп, эски акырына келет. Ошон үчүн көпчүлүк аялдар жылкы жылында туулабыз. Ушул айдагылардын көпчүлүгү жеңил желпи мүнөздүү, артын узак ойлошпогон, жаманчылыгын бат унуткан, шайкелеңдикти, мансаптуу жашоону жактырышат. Үй бүлө күтүшөт, бирок милдеттүүлүгүн ойлошпойт. Ушундан сак бол. Жарайт улуу урматтуум. Азыркы аялдар маңызына карашпай, колу буту жүндүү, күрсүйгөн эркектерди жакшы көрүшөт. Ал эми бизди териштирген киши жок. Эмне үчүн? Жубарымбек, азыркы эркектер аял түспөлдөш болуп кеткенсиңер. Ал эми биз эркекке түспөлдөштүк. Ошентип орун алмаштык. Кантип? Ошентип эле чунагым. Мейли Ниппондордобу, Кашкардабы, байыркы талчыбыктай ийилген, кебездей жумшак, жылмайса киши жылыткан, моймойсо мойнуна оролгун келген, акырын басып аз сүйлөгөн, уяңынан кишини уялткан аял заты калбады. Орой олдоксон, далдайышып чоң, семиз, көчүк башын карашпай, эбегейсиз жайып жиберишти. Тамак ылгашпай, уйдан бетер кепшей беришти. Ден соолуктарын бузушту. Аялдын көркү төшүндөгү мамагы эмеспи. Анысын аялдар баркташпай калды. Мен жашап келген Ниппондордо да, Кашкарда да көпчүлүк аялдар бул кереметсиз жаралып калышкансыйт. Кай бир убактарда аларды карап турсаң, уста жонуп салган устадай сезилишет. Кемпейген кемпир болсом да, алар үчүн мен уялам. Самсаалаган чачыбыз болбосо эркек сымалдайбыз. Одоно оройбуз. Назик эмеспиз. Олдоксон басабыз, кыймылдайбыз. Наха шаарындагыларда бул элдин карылары да байыркы гүлдөй назик, жароокер, мээримдүү, үйдүн өчпөс чырагы, эркек аттуунун кудайы болгон аял заттар түбү менен азайды. Эми бул кылымдар бою кайрылып келбейт. Болгон аялдык кереметтерин таптакыр жоюп бара жатышат. Чачтарын мулуйтуп кестирип, эркектердин шымын кийгизип койсо, бизден айырмасы жок. Жыныстыктын азабы болбосо аял алгандан коркосуң. Кээ бирөөлөрдүн назиксиз, оңтойсуз мамилесинен аргасыз жер карайсың. Төшөккө жатканда оройлугунан, одонолугунан эркекпи деп чоочуйсуң. Ошентип сезимиң өлөт. Кыйналасың, кысталасың, дүйнөң каңтарылат. Жер түбүнө түшүп кеткиң келет, бирок арга жок. Бүгүнкүсү эртеңкиге окшобогон, түндүн рахаты жылдыздай өчөт. Ал эми биз эмес, бүткүл аалам ушунусу менен кармалып турганын баркташпайт. Жаратылыш бир күндүк өзүнө тийиштүү рахатын көрүш үчүн канча күн түн камданат, эчен түркүн кубулат. Жаратканы сапаттуу. Ушундайыбыздан адамдар жаратылыштан алдаганча төмөн турабыз. Теңирден тескерибиз. Ал эми көпчүлүгүбүздүн үй бүлөбүз сокур сезимге, көр мансап, дөөлөткө, күнүмдүк тиричиликтин чыр чатагына алек деп кобурашат. Мени өлтүрсө да чынымды айтам. Кемпир болсом да аял затмын. Карлар туура айтышат. Эркек жок деп аялдар каңкуулабайбыз. Чынында чыныгы эркектер биздин оройлугубуздан, одонолугубуздан, мээримсиздигибизден, жара көрсүздүгүбүздөн, ушакчылыгыбыздан уялышып, өздөрү аргасыз, амалсыз жибектей созулуп калышты.
Ниппондор айткан азыркы эркек аттуулар жакшы кыялдары менен кызсыз үйгө кыздай оокат кылып калышты. Эй чунагым, мунун баары эмгектенгенден же оор жумуштарды аткаргандан эмес, жөн гана мансаптуулардын, дөөлөттүүлөрдүн ханышалары ысапсыз көрөн шарандарга улунуп жулунушкандарынан, дүйнөгө бирин көрүшүп экинчиси атаандашуудан, эркектен мурун оозунуп мансап, даңк талашуудан келип чыкты. Ушунун баарынан аялдар, аял заттары болушканы менен чыныгы аял зат кандай болгонун, болоорун көрбөй да, сезбей да, өздөрүн да, урпактарын да тарбиялай албай калышты. Андан көрө дүкөн кыдырып, үстүн жаңыртып, башкалардын аялдары менен атаандашып, ушак айтышып, ойноштору тууралуу оттон ысык кеп козгогонду жакшы көрүшөт. Айтсаң, убакыт өмүр жетпейт деп каңкуулашат. Мезгил баарынан узак. Муну өзүбүз күнүмдүк жашоодон эп издеп, ыңгайга, шартка карап жүрүп кыскартабыз. Менин көөлөрүм калды. Менден кийинки жаштар укум тукумунун келечеги үчүн жакшы жөрөлгө, жандарын тобокелге салса, чатакташуу, ажырашуу, жетим жесир аз болмок. Булардын арты менен күн көрүшүп, байышып жаткан жазалоочулар, актоочулар, тергөөчүлөр, кароочу сөрөйлөр жеке же акыл тердетип оокат кылышпайт беле. Ушуларды күн түн ойлонуп, аалам мага эле керек болгонсуп, кабыргам кайышып, ичимден кейийим. Анткени мен дагы кейшенде назиктикти, шайкелеңдикти окуп үйрөнгөнүм менен түбүмдө мээримдик, жароокерлик, момоюп момун жүрүү түк жок эле. Мага караганда атамдын, энемдин кыял жоруктары төөлүк өйдө болчу. Кайдан жүрүп мындай болуп калганымды өзүм да билбейм. Укум тукумубуздун бирөөсүндө одоно, орой, назиксиз мүнөз болсо керек. Өлгөндөн кийин анын топурагынын кыпыны менин каныма сиңген окшойт. Атайын жүрүш туруштун мектебин окусам да, күйөөгө тийип, бала күтүп, көрө окатка аралаша баштаганда, эски адатым акырындан жылаандай сойлоп чыга баштады. Тийген күйөөм карапайым, билимсиз шордуу эле. Ага тыңсынып, акыл үйрөттүм. Кызгандым, кыйыктандым. Теңиме албай телпектедим. Мага теңелбеди. Акыры кырына чыктым. Оройлугум оркоюп калды. Кынтыксыз жерден тыңсынып, кыйкым таба бердим. Бала чаканын түйшүгүнөн жасалма мүнөзүм унутулуп, ойрон болду. Көрсө кейшенде окуган шайкелеңдигим, назиктүүлүгүм убактылуу экен. Муну тажрыйба жүзүндө түбөлүк кармап калбасаң, үй бүлөнүн түйшүгүндө түтөп жоголот. Такай кейшенде билим алгандай жүрүш үчүн балаңды бирөөлөр багып, тамагыңды бирөөлөр бышырып, өзүң убактылуу келген кеткендерге устаттыкты көрсөтүшүң керек. Бул менде жок эле. Күйөөмдүн кыял жоругуна түшүнбөдүм. Топ болушуп, аялдарынан жашырынышып, өздөрүнчө оокат кылышып божурашса жактырбай түйтөңдөдүм. Акыры үн катпай, эки балам менен таштап басып кетти. Каргадым, шиледим. Эрсинип, күйөөмдөн жардам алганды намыс көрүп, жанымды сабап, балдарым үчүн иштедим. Чоңоюп, чочойгондо эки тарапка кетип, менден атасын жакшы көрүп, катышып жүрүштү. Алдан күчтөн кеткенден кийин карабай, чоң шаарлардын бирине кетип калышты. Ушинтип өз канымдан жаралган балдарым чоңго да, кичинеге да кайрымсыз болуп өсүшүптүр. Күнөө менде чунагым. Эрди эрдей күтө албадым. Ага тыңсынгандан көрө маңыроо эркекти жонунан сылап сыйпап, убагында туруп тамагын жасап берип, кирин жууп, айтканын аткарып, кабагымды чытып, каңкылдабай, күйөөнүн баары кемчиликтүү болот. Анысына кек сактабай, кызганбай жүрө берсем эмне? Минтип шорум кайнабайт эле. Эрим таштап кеткенден кийин анын көзүнө көрүнө коем деп, шайкелегимди карматып, өзүмдөн жаш эркектин башын имерип, акыры билинип калып, катын баласынан токмок жеп, араң качып кутулдум. Балдарыма кур акыл айткандан көрө иш жүзүндө көрсөтсөм эмне? Мүмкүн алар кайрымдуу болушмак. Балдарымдан үмүтүмдү үзгөндөн кийин бир көпөскө жалданып келдим. Анын аялы каза болуп калган, бирок балдары жок. Кытайга турмушка чыктым. Көрө окаттын азабынан чоң шаардан куулуп чыгып, алакандай Кашкарына алып келди. Анткен менен тирукмуштуу окуялардын, сооданын очогу экен. Мындан 10 жылча мурун чалым каза болду. Эми сок билектей сокуюп,
көрө катнайынан отун терип сатып калдым, деп кемпир тынды. Улуу урматтуум, биздин какшал тарапта жашашкан кыргыздар сиз айткандай эмес? Анан кандай? Деди кемпир. Ханзуулар ал жакты Синьцзян дешет. Кыргыздар жаңы чек деп аташат. Улуу жибек жолу ачылгандан баштап ушундайча айтып жүрүшөт. Уккан кулакта жазык жок, улуу урматтуум. Айта бер. Атам заманынан сан жеткис кылымдар мурун биздин какшал тарапты да мелжиген көк деңиз каптап турган имиш. Көргөн билген киши жок. Анан деңиз тартылып, суулар бөксөрүптүр. Буга кошумча топон суулар жүргөн. Кыямат кайыңдар болуптур. Жаратылыштын кубулушу улам өзгөрүп, акыры биз тарапты аска зоолорго, өзөн сууларга, кокту колотторго, түз талааларга айландырган. Ал эми аска зоолордун боорундагы аппак каухардай уйган кооз туздардын түрүн айтпаңыз. Тим эле көз уялтчу. Бул жердин шарты катаал болгондуктан какшал аташкан. Бизче айтканда өжөр эл, жер дегенди билдирет. Эли түнт, ойчул келишет. Кышы кычырап суук. Көчкүлөр тынымсыз жүрүп турат. Жазында жайында сел каптайт. Ал жердегилерге коркунуч келет. Ошондо да тоодон ойдон качышпай, жапырт жаратылыштын кырсыгы менен күрөшө беришет. Жокчулуктан, өлүмдөн коркушпайт. Тоо таштарда эликтей жүрүшөт. Мансапка, дөөлөткө, байлыкка баштарын шылкыйтып ийишпейт. Ушундан улам өжөр эл, өжөр жер деп аталып калышкан. Ал тарапта да оокат өткөндөр, өтпөгөндөр бар. Ошолордун бири энем экөөбүз элек. Атам каза болгондон кийин Кашкарга келгенбиз. Атам да сиздей эле ой тоодон отун алып, аны боолап көтөрүп келип, байларга берчү. Акысына кийим, тамак алчубуз. Мендей кишилерге сатчу беле, деп кемпир жандана түштү. Ал тарапта базар жок, улуу урматтуум, бирок негизгиси бул эмес. Анан эмне? Улууларды тоодой, жердей урматтоо. Себеби булар көптү көргөн, билген акыл менен урпактардын жашоосун улаган, миң өлчөп бир кескен турмуштун, тагдырыбыздын устаттары деп баалашат. Булардын көзүнчө балдарын бапестешкенден уялышат. Көпчүлүктө үйрүлүп үстүнө түшө калышпайт. Эпсиз элжиретишпейт. Таш боорсуңар го? Деди кемпир жылмайып. Жок. Кызык, деди кемпир бүшүркөп. Какшал тарапта жашашкан кыргыздар да акыл насаат жөнүндө деле көп айтышпайт. Калыпка салган эреже да жок. Чындыкты бетке айтышат. Өз үчүн жашоо аз. Көпчүлүгү эл, жердин аманчылыгына алып урушат. Токтоолук адамгерчиликтүүлүктүн белгиси дешет. Ушунун баарын турмушта накта көрүшөт. Ошондуктан балдары карган ата-энесин эч убакта кароосуз калтырышпайт. Бул атадан балага уланып келе жаткан ыйык салт, милдет. Канга сиңип, калыпка салынган. Кыздарыбыз да шаардыктардан айырмаланышат. Энеси эртелеп үй оокатка, күйөөгө камдайт. Кыздын энеси тырмагынан баштап чачына чейин сымбаттуу болушуна кам көрөт. Айчылатпайт, кыдыртпайт. Оор басырыктуу болуп, акылдуу жүрүүгө үйрөтөт. Кудалаган жигитке берет. Бизде бузулган эркектер да, аялдар да жок. Күйөөгө чыкпай коюу чоң күнөө. Ургачыларыбыз мансапка, эл журт башкарууга умтулбайт. Көбүнчө бала тарбиялашка, үйдөгү оокат тиричиликтин ууздугуна үйрөнүшөт. Балдарды тарбиялашат, нанды аз жешет. Көбүнчө айран сүт, кышында эт, чөбөгө, сары май курут. Оору сыркоо жок, тамеки тартышпайт. Топоздун эти ток болот деп кышкысын топоз союшат. Каймагы жемдүү болуп, какшалдык кыргыздарды күч кубаттуу өстүрөт. Малдын терисинин жүнүн жыдытып, аны ашатып ийилеп, жумшартып тоң кийишет. Буттарына чарык тигишет. Тоого чыгарда тай туяк менен барышат. Кашкар шаарындагыдай соода сатык жок. Бир буюм экинчиси менен дилдесиз орун алмашат. Жогуна бары кайрылышат. Какшал тарапта жашашкан кыргыздарда байлыкка жетүү анча чоң мансап эмес. Акыл, көрөгөчтүк, адамгерчилик башкы максат. Эскинин жакшы салтын сактап калууга үйрөнөбүз. Биздин эң эле кийинки тарыхтарыбыздын бири болгон Манас атанын баяны жөнүндөгү мурастарды урматтоого умтулушат. Какшал тараптагы кыргыздарга орустар, ханзуулар, ниппондор барып турушат. Анткени алар Манас баатыр жөнүндөгү баянды, комуз күүлөрүн өз тилдерине жазып кетишет. Артыкча түшүндө аян берип,
Илимсиз билимсиз манасты айтып калгандарына таңданышып кызыгышат. Жаратылыштын мындай ишаратына аларда аргасыз тоо дешет. Адегенде ишенбейт. Бирок бир манасчыда баяндалган түш таптакыр журтту, айлы башка дагы бир-бирөөндө баяндалат. Ошон үчүн калыпка чыгарышпайт. Тескерисинче, ааламда жашаган бир гана биздин калкта ушундай тирикмушту түбүнө түшүнүп болбогон жөрөлгө бар экенине суктанып тамшанышат. Адамзат жашаган жерде, элде ар кандай болот эмеспи, урматтуу? Ниппондордой кыргыздар кыздарына шайкелеңди үйрөтүшпөйт. Биз тарапта гейше жок, дедим кемпирге. Эмне үчүн? Шайкелеңдик, маскарапоздук деп жаман көрүшөт. Чунак десе, деп каткырды кемпир. Чын айтам, улуу урматтуу. Какшал тарапта жашашкан кыргыздарда бай көпөстөрү барбы? Ооба. Аялдары көппү? Ананчы? Болуптур. Деги атаңдын канчанчы аялынын баласысың? Экинчи. Кантип эки аял алган? Атам Какшалда көпкө чейин жашап туруп, анан тигил орустар тарапка жашап жатышкан таластык кыргыздарга кетиптир. 1 жылдан ашык дайынсыз жоголуп, Какшал тарапка барыптыр. Эмне үчүн? Билбейм. Аягы суюк киши го. Көргөн уккан киши жок. Ошондой дечи. Ооба. Уланта бер сөзүңдү. Жарайт. Какшалдык кыргыздар атамды өлгөнгө деп ойлошуп, ашын беришип, аялын башка бирөөгө алып беришиптир. Анан эмне болуптур? Деди кемпир шашып сурап. 2 жыл өткөндөн кийин атам Какшалга кайра келип, энеме үйлөнүп, андан мен төрөлгөмүн, улуу урматтуум, дедим. Атаңдын түп тамыры Какшалдыкпы? Жок, орустар тарапта жашашкан кыргыздардан. Энеңчи? Ханзуулук. Тегичи? Атам ата-бабалары атам заманынан бери карай ушул тарапта өмүр сүрүшүптүр. Аргындашкан аралашма турбайсыңбы? Таң, улуу урматтуум, деп колумду куушурдум. Менин энем да кытайлык ниппондордон эле. Атам мемир суулук ниппон. Кийин энем байкуш өз элине барыптыр. Анан атам экөө бири-бирин табышып баш кошушуптур. Айттырбай тагдыр табыштырат деген ушул болот, деди кемпир. Мүмкүн уккан көргөн чыгарсыз, Кашкардагы Депшиче сайраны. Ооба, ошонун баласы мен болом, дедим кемпирге. Бу сенин көрбөгөн тирукмушуң калган эмес го? Тагдырдын буйругу, дедим ушул мезгилде кемпир бир азга үн катпай туруп. Аттардын дабышы угулгансыйт. Артыңды карачы, көзүң курч эмеспи? Жүрөгүм бир нерсени туюп жаткансыйт, деди басып бара жатып. Мен артыма бурулдум. Чын эле 3-4 атчан адам түп-түз бизди көздөй чапкылап келе жатыптыр. Коркконуман, караңызчы улуу урматтуум, деп жибердим. Ал артына бурулуп, иттер ай, булар экөөбүздүн тынчыбызды, сөзүбүздү бөлмөй болушту го. Залакасын тийгизбей кетип калышар бекен, деп кемпир мени карады. Таң, мүмкүн шаар башчысынын кишилери испандык сыган экөөбүздү издеп жүрүшпөсүн, деп качууга кайсалактадым. Коркпо, жашырганың менен да болбой калды. Чукулдап калышты. Мүмкүн бизге бурулбай кетип калышар, деп кемпир илкий басты. Мен үн катпадым. Мындан аркы тагдырымдын эмне болоруна көзүм жетпей, башымды шылкыйтып, Нихон кемпирдин артынан жол уладым.